Саламатсыздар, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо белгилүү жазуучу Төлөгөн Касымбековдун «Адам болгум келет» повести. Үргүлөйүн туулган жер, мелмилдеген көк асманы, чигиттеп койгон пахтасымал тоо баштарында түрмөк чубалган ак булуттары, өз үйүңдүн чамгырагындай тааныш, көзгө жылуу. Өркөштөнгөн кара тоолор, күдрөйгөн бадал жамынган адырмак, өтөгү көк жашаң өзөн, ийрилип шаркырап аккан кашка суу, бири төрүң, бири улагаң сыяктуу. Абасы бир түркүн мемиреп, көңүлүңдү сергитет. Эненин ооз сүтү, көкүрөк жыты сезилет. Мен чоң окууга экзамен тапшырууга кетээрде буудайга жаңы гана орок тийген эле. Эми бүтө жаздап, жон-жондордо ак саман чаңып, кызылы кырманга үйүлүп калыптыр. Жүгөрү дүмбүл болуп, жаңга коймо, сары алма, кара жүзөм, кызыл алча шагын ийип, берешен жерене ырыскыны ченебей төгүп турган кез экен. Эски чемоданымды көтөрүп, кылкылдап турган көк жүгөрүнү түптөй басып, бурчунда жалгыз түп тыты бар жалпак кызыл тамдын эшигине келе бергенимде, бери чыгып келе жаткан атам бетме-бет келе түштү. Мени көрүп, оозунан сөзү түшүп, аңкайып токтоп калды. «Кел уулум», деп күн кетти, тула боюмду бир тегерете тиктеп. Ичкертен апамдын карбаластаган үнү чыкты. «Асылбы?» Каралдым. Экөө орто калып, өөп жыттап, сылап сыйпап, энаталык ысык мээримине бөлөдү. Апам көпөлөктөй дилдиреп, башыма суу тегеретип чачып үйгө киргизди. Үй кандайдыр көзүмө башкача, дубалы жапыз, терезеси кичине, ичи көңүрт, самтыраган кара чапанды бастыра чүмкөп таштагансып, өтө басмырт. Шыптын бурчтарында жөргөм шуялаптыр. Төркү текченин түбү ным тартып, аргай жерине ак сою чыгыптыр. Көк чыттанат. Иш кандай?» деп сурады атам, жанына отургузуп. Эмелек шатман жылмаюу жүзүнөн жылан сыйпагандай жоголду дагы. Анын ордун кооптонуу, кабырга майыштырган оор заар каны басты. Көзү тикирейип, өтөр катарымды тепчиди. Мурдумду быш тартып, бутумдун башын тиктедим. Өтпөй калдым. Тиги мыкты деле өтпөй калды. Атам үн катпай, былк этпей тунжурай түштү. Бир окумда апам: «Ой, эмне мынча өрпөйдүң? Окубаса жүрөр», деп сазе айтып жиберди. Бирок атамдын уккусу келбеди. Этек кагынып, күңкүлдөп эшикке чыгып кетти. Адам болот экен десе, апам улутунуп койду дагы пешенемен сылады. «Тегеренейин, азып кетипсиң, бир жериң оорудубу, ия?» деди. «Атаң дулдуңдай берет, адаты. Мейли окубасаң жүрөрсүң, чымындай жаның аман болсо болду мага». Каралдым. Апам ташка тийген бычактай майтарылган карып көңүлдү сооротто. Өбөгүн бардай көшүлө жымырап, чөптөй илешкен кыжы-кужу кыжаалар бир пас болсо дагы эсимден чыгып, бул жарыктык дүйнөдө менден бактылуу жоктой өзүмдү бейкут, наристедей бейкут сезе түштүм. Деним жайылды. Чымчыктай үйрүлүп түшүп, айланып кагылып, алдыма дастуркан жайып, нан, бир кердим айран койду. Жол азабы, көр азабы. Жолдо ач ток калып, ысык суук көрүп кыйналып, ичтейим байланып калыптыр. Кургак нанга жүрөгүм барбады. Айрандан бир-эки ууртадым. «Атаң өзү капа», деди апам. «Ишинен түшүрүп коюшуптур, а күчүкүсүн угаарсың. Атам кызматын жан көлчөгөндөй жакшы көрүчү эле да. Түндү түн дебей чапкылап, алынын барынча милдетин түзүп өтөөнүн пайында жүрүүчү. Бүгүн аксакал ак суу участкесинде бол деди. Бүгүн аксакал тиги колхозго бар деди. Балам, чоңдун оозу орок корот. Чоңго каяш айттың дегенче, кендириңдин кесилгени. Чаппасак болобу? Итең теминип жүргөн эле да. Минтип чоңдоруна жагынып алганы менен элге суук тумшук. Кээ бирөө менин көзүмчө деле баягы уйгактай пинагит келатат. Деги ашык төксөң да кутулбайсың мындан. Ат тизгинин кургатпайт. Ой, чаңгыл, шайтанды шаштырат бу дегенин көп уккам». Атам керели кечки үн катпады. Дулдуйгандан дулдуйду. Кантсе да ал эми ичин куйкалады бейм. Кечинде түнөрө ойго басынып, быштынын жону башын кашылап жүргөн эле. Каңкастап туруп, акырында баш ийкеп мени чакырып алды.
Кайсы кара теке сүздү? Деп сурады, кашын жогору жыйырып. Байкуштун үнү каргылданып, муңканып чыкты. Ой, документиң жакшы эмес беле? Ал жарабайт бекен. Ушу жердин мугалим сүрөйлөрүбү 100 сомдон айлык бермек тургай, куттуу үйгө жолото турган эл эмес да. Келжиң деп бригадтер менен арак ичишип басат да жүрөт, кайран гана акча ошолорго корогон. Ал жайым айтайын десем уккусу келбеди. Ат кыргыны ачуу менен дубалдын түбү жака ыргытып жиберип, кейип кирди. Үнүнөн күйүт кыжыр бүркүлдү. Элди көрбөйсүңбү? Барып эле, кирип эле, окуп эле жүрүшөт. Ыкыбалың кетсе ушул экен. Торпоктун жонунан бирөөгө жалынып отуруп пул алып, белиңе түйүп берип жөнөтсөм, аталадай былжырап кайра келесиң? Эмне, чекеңден сылап өткөрөбү сени окууга? Жулунуп өтпөйсүңбү? Мына, бары жоктон кем болуп, сүйрөлүп отурабыз. Сендей балдар эл башында жүрөт. Ой, жаман чокондун баласы окуп келди, менин ордумду алды. Мына, өлбөгөн 4 саным калды. А сен болсоң? Түңүлгөн кишидей колун силкип таштады. Атам мурдагы оролундай эмес. Чымын урган улардай мойну келжейип, кирпиги бириндейт. Көзүнүн жээги кызарган, бетинин чүкөсү чыгып, жаак териси шылбырап, көзү чүңүрөйүп, келдесине кайнайт. Сакал муруту түктүйөт. Көгөртө кырынып алып, мыкчыйып жүрчү баягы кебете жок, азап чеккендей чекеси чүрүшөт, уурту ырсаят. Мына тепсентиде калдык. Жок дегенде ушу жаман орко коржоңдойт. Иштен түшкөнүмө апта болбой жатып, колхозго каралаш дейт. Ону карасаң, мансабы бар киши эмиш, бригад эмиш. Менин айтар сөзүм барбы? Тулдуйуп отурдум. Нары ансызда жону жукан эмени чыгаандар кылып окууга барып, иттен жок же ит байлаган жиптен жок болуп, сенделип кайра келгеним баардык күнөөнү мойнума үйөт, бычак кылоосундай дагы шылтоом калбайт. Карабайсыңбы, жаман чокондун баласы окуп келип, райфодон кадыр тапты. Ал келер замат мени айдап чыгышты. Билимдүү жаш кадыр эмиш. Эмне дейсиң? Чынарыма келдим. Чокондун баласы бир убакта мурдун шыр тартып, арткы партада бурушта отурар эле. 7-классты бүткөндөн кийин Фрунзедеги финтехникумга кирип кеткен. Мына эми менин атамын ордун алыптыр. Мен али сенделип жүрөм. Мына, деди атам кайрадан буулугуп. Ишти тапшырганда 1000 сомчу жетпей калды. Кокуй, төк дегенде төк болбосо ишиңи сотко өткөрөбүз деп кысташты. Колдон иш тайды дегенче карабайсыңбы? Көрүнгөн асылат. Менин бел кыларым, таянарым ким? Сенби? Сөөмөйү менен мени төшкө чукуп койду дагы, колун жанагынтип силкип таштап, үйгө кирип кетти. Сени адам болот экен деп. Шүмүрөйүп турган жеримде туруп кала бердим. Кантем жүрөгүм тыздей түшүп ысып кетет. Кээде чекем таштай муздап, кээде кан ташып бетиме дүүлүгөт. Коду сууга шынган оорудай башым кеңкирейт, кулагым тунжурайт, оозума сөз кирбейт. Анда Фрунзеде жүргөн чагыбыз, тулпардын туягы түгөнүп, шумкардын канаты талып, араң жеткидей жерден окусак, адам болсок деп арзып келдик. Отурабызбы, университеттин укук бөлүмүнө документ өткөрдүк. Ушул жакшы бүтөр замат эле чоң орунга көтөрөт экен деди. Мыкты. Антер күн гана мага майдай жакты. Болуптур. Жыгылсаң нардан жыгыл. Мен дагы жүнүмөн жаттым. Ырас бала болуп башыма түк чыкканы 3 кабат үйдү көрбөгөм. 3 кабаттан 3 жатаканасы 3 жерде заңкаят. Окуй турган имараты кадим эле Афлаттын аскасындай келбээрсийт. Баш айланбай дубалын кандай азамат урду экен деп акылым айран. Бет алды жайлоо төрүндөй гүлзар экен. Ой, бу жерде кирип чыгып жүргөн эле. Билим дегенди жүктөп алгыдай го деп кубанычыбыз койнубузга батпайт, оортубуз жыйылбайт. Тигини билбейм, менде экзаменге анча-мынча даярдык бар. Анан калса экөөбүздү тең эптеп-септеп өтүп каларбыз. 5 колдой жаттап келген ким бар дейсиң деген ой бийлейт. Жатаканадабыз. Асылбек дейм. Карачы, көйнөгүм жараштыбы? Деди мыкты жаныма келип. Бери жөнөрдө 3 коргондон ап келди эле атам. Карасаң, жеңи кичине шөлпөйгөнсүп турабы? Же бап элеби?
китеп окуп отурган элем, башымды көтөрбөй түзүк деп койдум. Мыкты таарына түшкөнсүп, карасаң эми деп ансайын жабышты. Түндө жан башыма басып жатып, зыңкыйтып алган көк шымын келгенден бери мойнуна бир сала элек жибек көйнөгүн сылап кийип, чачын суулап, оң кашына кыя тарап, борсойгон сайма топусун сол чыкыйына баса кондуруп коюптур. Теги бурчта карала куржундун оозун кайрып алдына алып, боорсок жеп отурган өспүрүм күлүп калды. Эч өөнүңүз жок тууган. Күйөөлөйсүзбү? Мыктынын куйкасы куруша түштү окшойт. Ошо жерде эле жүлжүйө тиктеди. Сенден сураган жокмун. Тийишем деп итке этегин айра тыттырып алгандай өспүрүмдүн чагы сынып, тик карай албай, көзүн кыбың-кыбың тайсалдатып, боорсогун чайноо менен алек болгонсуп, жүзүн үйрүй берди. Куу эмеспи? Мыкты муну көрүп: кыныңа кирдиң го? Алың ушул экен, селпейген байкуш. Күйдүргүнү ким койду сага дегендей, ансайын кырдана тиктеп мурчуйду. Ошол деми менен келип, менин колумдан китепти жулуп алды. Таштачы ушуну бүгүн. Жүр кеттик. Ошол бетти бүктөйүн десем да бербей, жаздыктын астына басып салды. Эртең деле күн бар, уйгак. Мына турдум, кайда барабыз? Шаарга чыгабыз. Атасынын көрүп, пиво-сиво ичип, бир сергиткелбейлиби? Анан тиги өспүрүмдү дагы кажый сүйлөдү. Мыкты: чоң тебетей, сен жүрбөйсүңбү? Ошо көңсүгөн боорсокту таштасаңчы акыры. Өмүрүндө ачыган айрандан башканы көрбөгөн бечарам. Тиги оозундагы боорсокту жутуп болуп, бирдеме дегенче карап турмак белек. Хахалашып күлүп чыгып кеттик. Шаар көркү кечки утур артыкча экен. Суу себилген асфальт көчө куд эле калың тоңгон көгүлтүр муз сыңар. Ар түрдүү майда машиналар, троллейбус, автобус өйдө төмөн тынымсыз чубайт. Биздин айылда кенебай шофер машинасын ойкуштатып, каерде кемпир чалдын жанынан өтөөрдө кыйкырып жүрүчү эле, бирде дегирымга бир жолу түт деп койгонун көрбөдүм. Тиги кыргыз тоосунун ак чокусу менен атаандашкансып, нечен бийик үйлөр зыңгырайт, бактарак кирпиктей иреттүү сыйда. Сылык желдин эпкинине жашыл бариктер шыбыр-шыбыр ыргалат. Серүүн жайлардагы гүлдөрүчү уздун узу жараткан миң боектуу килемдей көрктүү. Фонтандар дир-дир атылып, ак мөңгүлүү капчыгайдын күмүш түстүү шаркыратмасын көңүлгө салып, сапырыла кайра өз тегерегине себилет. Ошол оропарага муздак, нымдуу шапатасын жаят. Көгүчкөндөй жасанган кыз келин, шаптай жигиттер, ийри таяктуу чалдар жүрөт. Каалагандар 2-3 болушуп, эстелгүчүн сүрөткө түшүшөт экен. Бир эпилдеген кашкабаш киши бизди дагы сүрөткө тартты. Эртең так ушул убакта келсек, сүрөтүбүз даяр болоорун абдан түшүндүрүп калды. Ар кандай сонунду адам өз колу менен жасаса да, анысына өзү шаани, өзү көрүп турбайбы? Эгер мына ушул жакшынакай жасалганын ичинде уюктуу кумурскадай кайнаган калың калк болбосо, анда бир куду күмбөзү көп бейиттей аңгырап, жүрөк чөрлүк, сүрдүү, ың-жыңсыз болмок. Карачы, маңдай теринин убайын көрүп, серүүндөп жүргөн эл. Эрте жазда тоо этегине жыбырап чыга келген пайчечек окшоп, баары таза, баары сыпаа. Мыкты кыт-кыт күлүп: аңкайбасаңчы көп. Мага тыңсынып коет, кээде аны муну көрсөткөн болот, түшүндүргөн болот бир окумда. Мына бул ресторан деп түшүндүрдү Мыкты. Жазуусун көрдүңбү? Дос, мунун шаан шөкөтүн көрбөгөн көз ачып кетет. Рюмкалары шыңгыр-шыңгыр, урматына музыка дүңк-дүңк. Кана жүрчү жок дегенде баш багып коелу. Палекет басып, кызыл буурул болуп, сөзүбүз көбөйүп, айерден 10-11 чемдерде араң чыктык. Кирердегибизден кебетебиз башкача, канчалык мыкчыйып, канчалык саксынганым менен болбойт. Кадам шилтесем эле чалыштайм, жер көчкөнсүп башым тегеренет. Муздак жел тийген сайын чекем тең жарылып оорутат. Чынын айтсам, арак, коньяк дегенде атүгүл пивону дагы татып көргөн эмес элем. Пивону поезд иштим, алгач кекире тартып, кайнаткан ындыз чыттанып, көңүлүмдү айланса дагы, муздак келгенинен суусун кандырып, көнүп бараткам. Мыкты бекемсинип: катын десе, деп
ормоңду колун шилтейт. Мыңкылдабай бас. Тешип чыкпайт ал. Өз жайын таап кетет. Бирок миң чыйрак болсок да бул балекет ичимдик акеңди тааныткыдай мыктынын деле буту калпыс түшүп калжыңдап калды. Өлбөйсүң, көнүп кетесиң. Окууга өтсөк, бүтүп чыксак, сот болуп алып, какайып жүрсөк, уктуңбу? Жыргал мына ошондо болот. Мына ошондо дос, ошондо ичесиң. Анда эмне элдин баары көзүңдү карайт, пөйпөлөңдөйт. Эң мурда окууга кирип алалычы. Мыкты итергениме болбой токтой калып, мени керее карады. Өтөбүз, деп жиберди ал күпүлдөп. Атам жазып берген кат бар. Кана, атам кимге кат жазды экенин билчи. Ой, ал киши бакыйган киши. Менин көзүм ачыла түштү. О, айткан жок элеңго? Мыкты мулуңдап койду. Иш жайында мыкең ташбака кайтарып жүрүптүрбү? Ушундайдын камын көрбөй. А көрөкчө бир шише арагач, алдыма түшсен. Дейт. Сени да катка кошуп жазган атам. Уктуңбу? Экөөбүздү бирге дайындаган. Мени дагыбы? О, тамаша кыласың го? Мен соолуга түштүм. Башымын зың-зың ооруганы тып басылгансып, айланамдагы кобур-собур, шабырт-шубурт кулагыма даана угула түштү. Ха-ха-ха, тамаша. Ой, жеңем белең сен тамаша кылгыдай. Мына бүткөн боюм ысып, эт жүрөгүм эзилип, эмне дээримди билбей далдаарып да калдым. Бул дардаңдаган мыкы адам аттуунун барып турган ай көлү көрүнүп, жакында шагамдай жакын сезилип кетти. Чында, андай болор күн гана. Бердик аке ишенгенинен жазгандыр катты досуна. Жоро жолдош, дос жар, бирде жамандыкта, бирде жакшылыкта деген сөзү жерде калбас. Эмнекен? Бердик аке али да чекени адам эмес. Эски чоң кызматчы. Сельсоветтигин мындай эле коелу, аны район билет. Так райисполкомдун өзүнө кадыры чоң. Райисполкомун келип калса, аныкына түшпөй өтпөйт. Жатаканага кеч бардык. Мыкты таркылдап, жаткыла деп, өз керебеттеринде китепсиздеп окуган болуп отургандарга кырынан тийди. Уктайбыз азыр. Ал теңселе түшүп барып, жарыкты өчүрүп салды. Караңгыда күшүлдөп пышылдап, өзү үзө жулка чечинди да керебетине көмкөрөсүнөн сулап чыгылды. Ошо турган 3-4 өспүрүмдүн ичинен бири да тил кайрышка жарабады. Баары эле күдүңдөшүп, эптеп-септеп жатканга камырып калышты. Мен сыйпаланып, ботинкемин боосун чече албай койдум. Айлам кеткенде туруп, жарыкты кайра жандырдым. Байке, кантет могуң өзү? Деди кабак бүркөп. Баягы биз чоң тебетейде чүнеме. Күнүгө минтип колоктой берсе, күн көрсөтпөйт го бул бизге. Атасынын төр эмес бу жер. Ит атайым келди. Эмне кыңкылдайсың сен? Сабадыбы? Келди, жатты. Дагы эмне болду? Китеп окуйсуңарбы? Тигине жарык окуй бергиле. Дагы эмне керек дедим. Мыкынын көзү илинип кеткен экен, болбосо кыжы-кужуну кулагы чалганда чата кырбап, кыйла сүр-сүр болмок. Мен тии бышыктын кийинки сөздөрүнө кулак салбай, шейшепти чүмкөндүм. Бирок уктай албадым. Бердик акемин каты жүрөгүмдү. Чында эмне деп жазды экен? Мени дайындаганы распы? Мыкты жөн эле дардактап койдубу? Кантсе да ал кабардан жылуу илеп уруп, көңүлүм эргейт. Атамын көзү тикирейип, көзүмө кадалат. Балам, оку. Жер көр, эл тааны, адам болуп кел. Мына биз оома бойдон калдык. Окууну сен ула. Агасы башканы төрүбүзгө ойнотпой, төбөбүзгө чыгарбай, жок дегенде өз жамаатыңа кара болорсуң. Балам, дагы айтам, адам болуп кел деген насыяты, өтүнүчү, үмүтү кулагымда. Моюйм, өтүп калсам, бүтүп чыксам десем, кыялым куштай учат. Оюм онтала, аргандай ишке бир сөзү эм, кары жашка сыйлуу, өкмөткө барктуу, мыкты кызматчы болсоң. Тануулорум, көзүмдүн кычыктары улам кыбырчый бергенинен уйкум бузулуп кетти. Баягы куураган мыкты менден мурун ойгонуп алып, мурдума чөп сойлоткон жаткан экен, деп ойлодум дагы, катуу чоочуп кеткен болуп, мурдун каңтара түртүп, экинчи мындай оюнга жолубос кылайын деп, оңтойлонуп, көзүмдү акырын кылыйттым. Жок, атүгүл бөлмөдө эч ким калбаптыр.
Күн нуру терезеден кыйгаш тийип ичкери түшүп турат. Нары бери учуп конуп кың-кың эткен бир топ кара чымындан өзгө кыймыл көрүнбөйт. Жаман кошчу тыталап чала айдап кеткен жердин чөбү окшоп, мыктынын төбө чачы эле сербейет. Чымындан корунганыбы, шейшебине сулдуюп бекем оронуп алыптыр. Араң баш көтөрдүм. Бүткөн боюм салмактанып, чекем тимеле сынып калыптыр. Мурдумду тартып өзүмдү чактап өйдө турдум. Мыктыны түрткүлөп ойготуп коюп, жуунганга жөнөдүм. Башымы сууга мыкчып, жакшы сергип кайра келсем, ал дагы эле турбаптыр. Үстүнөн шейшебин шарт сыйрып алсам дагы көзүн ачпайт. Алыптардай керилет, эч нерсени сезер эмес. Буга бир кызыкты көрсөтөйүн деп күлүп, чайнектеги суудан төш талаштыра чачып калдым. Чык, Наз, чык. Мыкты диртеде башын көтөрүп ала коюп, канталаган көзүн бет алдыма кадаган бойдон бир саамга селее түштү. Ой, жиндисиңби сен? Деп корсулдады, мени көрүп эсин жыйып. Киши уктап атса суу чачып, сескенип калбайбы киши? Дагы күлөт. Андан ары токтоно албай, оозуна киргени менен сөгүп алды. О, сенин ойногонуңду акмак. Сөкпө дедим тырчып. Сени эл катары консультацияга барабы десе, ошол бойдон унчугушпай, өз-өзүбүзчө күтүңдөп кийинип алып, өз-өзүбүзчө жатаканадан чыктык. Жолубуз бирге болгондуктан ээрчишип консультация өтчү аудиторияга бардык. Консультация орус тили боюнча экен, башталып калыптыр. Сайма жакалуу ак жибек көйнөкчөн тырсыйган бир жигит суроолорго жооп берип, бирдемелерди түшүндүрүп, нары бери басып жүрүптүр. Бир-эки сүйлөмгө грамматикалык талдоо да жүргүзүлгөнбү? Кыйма чийме болуп доскеде өчүрүлбөй турат. Мыкты жанымда. Оозун чормойтуп, балекеттей эле тиктеген болуп отурду. Мен карап эчтеме түшүнө албайм. Теги сайма көйнөктүн сөзү кулагымдын кырынан кетет. Теги канчалык өзүмдү өзүм тилдеп дит койсом дагы көңүлүмө кыпындай бирдеме токтободу. Жүрчү деди, мыкты чекесин чүрүштүрүп. Ичим каарылып баратат, өлүп кетебизби? Эмелеки ич күптүмө карабай, жүр дедим түз эле. Кантейин анан, аныкы каарылып баратса, меники сыйрылып турат. Башым суу толгон кумарадай салмактанып жерге тартат. Баш кийимдерибизди колтугубузга кысып, бөкчөң басып, аудиториядан чыга жөнөдүк. Ошончонун ичинен кайда барасыңар? Берде консультация жүрүп жатпайбы? Өзүңөргө пайда го акыры деп, эч ким бизди токтотподу, тосподу. Шаардагы чоң магазиндерге күндө кирип чыгып жүрөбүз, бирок көрүп көз талбайт, көңүл суусуну камбайт. Бул күнү дагы ээрчишип алып, сокур тыйындык соодабыз жок. Керели кечке кыдырдык. Акыры курсагыбыз кайрачып, тизелерибиз уюп, тула бой талыкшыганда гана көк базардан 3 сомго дарбыз алып, аны бир бурчка жара тартып жеп кайттык. Мыкты алдыда. Ал кемселин чечип, ийнени салып алган. Меники колтугумда. Өңүрү салбырап жүрөт. Бир жолу мыкты эчкиче чубашпай, шаардыктарча чыкыйып катар басып жүрөлчү деди эле. Көнүкпөгөн адат оңойлук менен көңүлгө калбайт турбайбы? Баягы эле көндүм кебете, кээде ис таптап, кээде арабанын аябай чаалыккан кош атындай бут басышып калып баратабыз. Ой, Асылбек, мыкты токтоло карап башын ийкегиледи. Ой, куп пальто экен, укмуш, чөнтөгү тышында бел боосу да бар. Мага бап келбедиби? 48-чи турбайбы? Эмнесин айтасың? Адам жанынан башка бүт бар экен шаарыңда. Асылбек, мыктынын көзү ансайын балбылдайт, жанагы Волга машина болбосоң кое кал. Жалтырайт эле. Асылбек дейм, министр болуп какайып Волга минип жүрсөк, менин күлкүм келип кетти. Койчу түшкө кирбей турган ишти. Мыкты оозуман сөзүмдү жулуп алып, түз эле каршы чыкты. Түшкө кирбей турган? Ушу министрлериң бизден ашык дейсиңби я? Мен сага айтайынбы? Кеп бакты да. Багың болсо тууган. Көтөрүлөсүң, коесуң. Чын эле бак деген кыйын нерседир, унчукпай калдым. Анын үстүнө министрлер менен сырдаш, курдаш болбогон соң, тигинеси тигиндей, мунусу мындай дешке батынганым жок. Чында, андай чоң түгүл, анын орун басар окшогонду али көрө элек болсом. Асылбек деди, мыкты көзүн кылыйтып, мени тигиле тиктеп.
Ой, алтын дегенің өзі көзді уялтып жіберет турбайбы? Ошо сааттар нукура алтын болду экен, же буулап эле койду экен? Ал кыял канатына андан ары жармашат. Асылбек дейм, ушу экөөбүз баратсак эле, жолдо 200 000 сом жатса, атаңдын көрү анда бөлүп алып, дүкөндөргө барып, 5-6 сыйрадан кийим, алтындан саат алат элеге. Оянда менби ушу Волгадан бирди алмакмын, сенчи? Менби? Мен жартысын бүт берип, окууга кирет болчумун, дедим мен. Ой койчу деп жиберди, мыкты чын ниети менен. Жиндисиң бошончону чачып? Бир убакта таттуу ой мыктынын көөдөнүн дагы тээп чыкты. Атаңдын көрү, деди, ал демин ичине түшүрүп. Жанагы дүкөндө ой чылккана военный кийим турат. Жыргал эле офицерлердикиби деп калдым. Солдат дегенин көрөр замат зыңкыя түшөт экен. Бул сулуу катындын баары эле ошолордун колтугунда жүрөт го деги. Ия, баарын жыйыштырып таштап, так ошонун окуусуна кетсе мына эмесе деп. Болсоң болгондой болуп генерал болсоң. Мыктынын көзү чакчайды. Атаңдын көрүдө кыялыбыз ушу жоголгон көтөрмөдөй чубалып, ажырыктын тамырындай улам чаташып, бир көчөнүн бурчундагы пиваканага тумшугубуз тийгенде үзүлдү. Ошо жерге баралы деп алдын ала макулдашпасак дагы, ош келе көнгөн кош өгүз сыңарыгына экөөбүз тең кандай кайрылганыбызды билбей калыппыз. Анан калса бул тепейген көк үжүрө илгерки кесманачынын 9 жолдун тоомундагы жалпак боз тамы кейиптенип, туз даамдаштарынын жилбисин кайнатып, дели алдагайдан көзгө түшөт эмеспи? Ичинде эпейген 2 столу бар экен. Тыгылыш, сүрсүгөн чабактын, бүксүгөн капустанын, ичимдиктин жытына чылым түтүн аралашып, көңсүгөн силостой каңырсыйт. Көпчүлүк дуу, кайбир эмитен кызыгандардын кээ барбаган, биринин бири тыңшабай, андайлар өздөрүнчө баш-баш, колду силкип таштап, үндү колдор чыгарып, сестүү пештүүсүнөн болушат. Мыкты жүнүнөн жатты. Ох, пивосу болсо бар экен, шиш кебеп болсо бар экен. Кана, дедим мен дагы кеберсиген эриндеримди жаланып. 2ден тарталыбы? Өзүбүз да иттей акыктадык да. Мейли 3дөн болсун, атасынын көрү. Бир эс алалычы. Ар бир гражданин эс алууга укуктуу. Уктуңбу? Муну экөөбүз чыгарып отурган жокпуз, кана, кезекке тура кал эми. Ушинтип көз ушалаганча күндөр адыр жериндей тез өттү. Билимге жүткөнгөн кызыландар торгойдой безеленип сыноо берчү кез кирип келди. Мыкем экөөбүз дагы эл катары дуу каралаштык. Сабырыбыз сус тартып, өңүбүз куупайды. Көзүбүз чекирейип, ушу балаарыдай кыжылдаган көпчүлүктөн кимдир ылым сынаган бирөө көрүнө калабы дегендей оропараны улам-улам тегерете тиктеп, селдейип басып калдык. Кобур көбүр көп. Акыры орусча жат жазуу жөнүндө, анын тартиби, анан калса өткөн кеткен сыноолордогу болумуштар жөнүндө кеп жүрүүдө. Кыйкым, тамаша, күлкү бар. Биз чоочуп короого адашып келген нокотек жандыктай баарынан четпиз. Кирээрде арты жакшы бирдеме-сирдемелерди карап-сарап алганга дедим. Болбоду. Сүрдөөн менен ортолоп отуруп калдык. Асыке деп мыкты ан сайын бозорот. Жазганда колуңду калкалатпа, бири-бирибиздикине көзүбүздүн кыйыгын таштай отуралы. Алдыбыздагы катарда чолок жең, көгүлтүрүп кедек көйнөк жигит отурган. Кейпинде кандайдыр бирдемелерден жүрөксүнүү жок. Анча-мынча түйүлөгүрөөк келген эриндери кымтылуу, каралжын тармал чачы сыйда таралуу. Жанатан мыкынын назары түшкөндөн бери бир гана жолу көз айнегин оңдонуп койгону болбосо, ал отурган калыбын бузбады. Болбоду, бул бир министрдин баласы, деди мыкты ого бетер көз тигип. Карабайсыңбы отурганын? Эчтемеден камы жок. Мен өтпөгөндө ким өтөт дейт да булар. Андан ары мыкты кандай ойлоду билбейм. Бирок ал бир пас отурбай эле леп этип жигиттин жанындагы бош орунга өтө калды. Ээсин көргөн иттен бетер жылмаңдап жал-жал карап, акыры "Жолдош, кандай текст келер экен бактыбызга?" деп сурап койду. "Кыйын да, айылдан келгендик кылабыз го дейм. Сизден анча-мынча айтканын жаздырабыз, ошентсе да
кээге такалган жерден, кайбир жерден. Кантсе да бечара мыкты сөз аягын жутту. Бирде-экиде жүз көрүшпөгөн чоо чунжанга колтук ачуу өтө кыйын турбайбы? Анткени менен каш кабак абалды миң эсе айкын, миң эсе таасын айгинелейт экен. Бул карыптай шорду кебете тиги жигитти күлдүргөн да жок, же кандайдыр жек көрүү отун тутандырган да жок. Ал баягы эле мостойгон бойдон кала берди. Көзү көз айнектин нары жагынан ботунун көзүндөй балбылдап, карачыгы кеңейип сүрдүү тиктейт. Мейлиңиз, бирок байкатпаңыз деди. Сизге да, мага да жакшы болбой калат. Араң турган мыкты тутам мойну кылча болуп эпилдеди. Байкатпайм аке, байкатпайм. Сыноо алчу адам пакетин ачып, жазыла турган текстти 2 сейр окуду. Жазуу тартибин кайта-кайта эскертип кулакка салды. Сесим кете түштү. Жазууга кириштик. Чекеси чүрүш сыноо алгыч менден мурда мыктыны узатпай салды. Ал эки кулагынын үстү жагында кежиге ченинде анда-санда гана сары буурул чачы калган, кашкайган башын кыңырайтып 2 мерте тиктеди. Үчүнчүсүндө тоодой медер кылып отурган тармал чаш жигитинен оолактатып, мурдагы ордуна менин катарыма өткөрүп жиберди. Кынжылса да болбоду. Мына эмесе, мыкты күйүп күл болду. Багы жокко дагы жок. Жыйынтык эртеси жарыя болду. Жарыя тактанын түбүнө энтелеп жүгүрүп келдик. Орто жакшы баа алгандардын тизмесин бир сейре карап алып, нес боло түштүм. Чиркен, жок дегенде, орто деген үмүтүм бар эле да. Эсимди жыйып, деги бир жеринде барып экемин деп, тактадагы топ-топ тизмелерге жайма-жай көз жүгүртсөм, турганда да жаман баа алгандардын ортосунда турат. Киндиктештей мыкем экөөбүз дагы катар туруп калган экенбиз. Мыктынын чыйпыйы чыкты. Жанагы арчыган пияз баштанган итиңи жын урбагандабы? Пай-пай, хорошо алмакмын. Сен өзүң көрдүң го? Баягы көз айнекти. Ошо, хорошо алыптыр. Бир пас буула калып, чиндиден бетер көз ойноктоп, өзүнөн өзү муштуму түйүлдү. Ичиме күйүтүм батпай үшкүрүп жибердим. Калган сабактардан тапшырып көрсөкпү? Түзүк тапшырсак, муну жаап кетер дейм. Арзып көрсөк, алыскы айылдан келсек. Байкуш мыкты тириле түштү. Эске алышпайбы? Колхоздо иштеди деген справкебиз болсо акыры. Буюкканда жылдыз от көрүнөт. Айлам курганда чала түштөгүдөй элес пулас көзгө тартылган бир жулуу кыялга кабылып, желдей оома, буттун көлөкөсүндөй туруксуз үмүткө байландым. Айтмакчы, мыкты баягы каткана, телмирип анын көзүн тиктеп калдым. Анча-мынча жардамы тиер дейм. Аныбы? Апаргам. Ал кабагын караш салып, мыңкылдады. Анын мугалимдери билбесе деп ыңгыранып калган. Айтымына караганда бир шише шампанды колтуктап, катты бетине кармап, Аяш атасына барса, Аяш атасы тоо тержери эсенчиликти сурашып, ыкластуу сүйлөшкөнү менен, жок дегенде көңүл үчүн болсо дагы кичине кепээрчитип койбоптур. Кантип жанагынтип мугалимдери билбесе деп баланын апсаласын сууткан окшойт. Убагында далай козумдун башын мүлжүткөн кадыр сиңди адам деди эле атам. Эми карасаң, оң карагысы келбейт деп сөгөндө мыкты. Кийин уксам ошол катта мен жөнүндө жарты ооз деле сөз жок экен. Сыноо баракчабызды алалы деп кадрлар бөлүмүнө бардык. Силер кийинки сыноолорго кирбейсиңер, арыз жазып келип документтериңерди алып кете берсеңер болот деп сыноо баракчаларыбызды бербей койду. Мына күрөштө жыгылып башынан аттаткандай дендароо болуп, кайда басарыбызды билбей калдайдык. Журтуна көмгөн алтыны калган кишиден бетер кайра кыңырлабыз, кайра кылчактайбыз. Жаман деп бир гана ооз сөзгө араң жарап, сенделип тургандарды көрсөк, элдин баары эле өтпөй калыптыр го деп көңүл соорутобуз. Жакшы баа алгандар бапырап жаныбыздан өтсө, туз куйгандай ичибиз сыйрылат. Үмүт түшкүр сыйкыр ноктосун салып, опур-топур союлган ченде тизме алдына кайрап келип такады. Ана укук бөлүмү. Жоктон бар болбойт экен. Ниң толгонсок деле
жакшылар арасында жокпуз, жамандардын катарынан түшө турган эмеспиз. Ийин кага отунуп алды дагы, атаңдын көрү, деди мыкты ылжыйып. Ушул азыр карасам эле, тизмеде биринчи болуп Бердикеев мыкты деп турса, кыжырым келип кетти. Ары жога. Карасаң эле тиги тизмеде биринчи болуп турасыңбы? Деги айтам да, шалпайып жатаканага бардык. Бөлмө аңгырап туруптур. Китепке ачкенедей жабышып, эртеден кечке отурчу баягы чоң тебетей да бүгүн жок. Апти мээнети кайтып көңүлү тынса, шаарга чыгып кетсе керек. Столдун үстүндө каткан боорсоктун үгөндүсү, дарбыздын таза кемирилген бөчөгү калыптыр. Эркин тойлошуп, кара чымындар гана самсыйт. Карачы богойлорду. Тазалап коебул да дешпейт, деди мыкты ызырынып. Үңкүйүп отуруп калдык. Үстүңкү балкон жактан кандайдыр гармонь үнү жаңырып, кандайдыр шатман күлкүлөр кошул-ташыл, иштери оңунанго болбосо ушинтип шакылыктап отурушаар беле. Ичим күйөт, итиркейим келет. Эгер ошолордун бири тамаша кылып деле болсо, кыпындай өйдөсүнүп бирдеме десе, мыктыдан мурда ыргып туруп, жакалашкыдаймын. Үмүт аягыбызды сайтаптырбай ректордун кабинетине айдап барды. Биздейден өлө жадаган окшойт, секретарь аял чурмуңдап. Мен айттым го, бүгүн кабыл албайт. Муну кара, койдой жөөлөшөт булар, деди. Өлөр өгүз балтадан тайбайт, анысына болобузбу? Мына, жөөлөсө деп, каалгасын өмөктөп эле кирдик. Ректор маңдайы жарык, көзү бажырайган салабаттуу киши экен. Биздин келер коерубуз эскертилбеген да. Таңыркагансып, алма терметиктеп калды. Жол болсун жигиттер. Мына кирерде демибизге намбышкыдай болуп, жулкундук эле. Азыр талкан сугунуп алгандай дулдуйуп туруп калдык. Анын буудай жүзү сузда, сүрдүү да көрүнүп, жүрөктүн ишин алса, токтоо коңур үнү кандайдыр мээримдүү угулуп, ачыккан көңүлгө жакшылыктан жем таштады. Агай, дедим мен, кынжылып, бутумдун учун тиктеп. Алыстан атайы келсек, агай. Мыкты кабагын караш салып, оозун порбойтуп, сол жагымда турган. Сөзүмдү сүрүп, алдагы балбалактап калды. Агай, жаныбызды аябай колхоздо иштеп келсек, справкабызда бар болчу. Эмне болду анан? Бул суроо таш баскандай мойнубузду шылкыйтты. Балыктан бетер кут эте албай үңкүйдүк калдык. Бирок тиги баамдуу адам биздеги ич буроону айттырбай тапты. Куладыңарбы? Агай, деди мыкты, көзүн үлдүрөтүп, күңк-мыңк. Ректор баягы эле суз келбетин жазбайт, биздин ал жайыбызды ченеп тиктеп мисирейет. Тоо ураса селт этпестей оор. Түшүнүктүү. Жигиттер, өндүрүштөн келгендер көп, конкурс ошончолук чоң, талап бар, демек келген эле алына бербейт. Орус тилинен начар баа алуу андан бетер жаман. Кийинки сыноолорго жиберилбейт. Мына муну түшүнүш керек, жигиттер. Орус тилин өздөштүрбөй туруп, жогорку окуу жайына кирүүгө болбойт да. Силер кирчү окуу бүтүндөй орусча жүрөт. Мейли силерди алдык дейли, а силер кышкы семестрде баары бир чыгып каласыңар. Мунун өзү окуу жайына зыян. Ошондуктан кандай дейсиңер? Жөндөмдүүлөрдү, сабаттууларды тандап алуу максатка ылайыктуу. Жан терим чыкты. Өйдө карай албадым. Ректордун ар бир сөзү төбөмө токмок болуп, жерге кагып, көзү жебедей кадалып, шилиме чыккансып кетти. Бир окумда бирдеме айтсаң боло дегенсип, мыкты капталга акырын окуду. Айтмак кайда, ошол замат так мүйүзүмө таш тийген уйдай шарт бурулдум. Мыктыга урунуп кетип, теңсиле түшкөнүмө карабай, ошо жерде ректор этектеп кала тургансып, калдактап кабинеттен чыкканча шаштым. Карачой, ректору да таштай какчайт, деп күйдү мыкты сыртка чыкканда. Карабайсыңбы? Каяктагы кара ниеттин баары чогулуп. Ушул жерден башка окуу түгөнүп калыптырбы? Менин оозума сөз кирбеди. Ут турган кумарчыдай иреңим саргайды, бөйрөгүм бөкшөрүлдү. Мына этимдин ысыгы, бетимдин кызылы ушул өпөйгөн нерсе менен өтмө катар. Ичи тышы акталмак тургай, кумшубакта кылынбаган кадимки бостам. Эч болбогондо бир катар таш тизген жер пайы жок.
Паксасы ийри, бурчу сөлтүк. Айрык жигинден көрүнгөн арык чыканак сымал. Тоозундарынын учтары алды кийини оркоюп, шыбынан камыштары мастын чачындай туш келди самтырайт. Мүйүзү сынык күрөң уй, күрөң кашка торпок, көк баяны жалмалап кызыкта турат. Апам уйду жайды жайлай кактай саап койгон окшобойбу? Байкуш күрөң кашка ыңкыйып арык болуп калыптыр. Буртасы тутам болуп жүргөндө пайдасы кайсы? Атам жонунан пул алган торпок ушул. Сүтү өлбөсүн үчүн гана турат. Пул берген киши башы огон күнү жетелеп кетер мал. Үкүлүү сары туук 5 жөжөсүн шотоңдотуп көң дөбөдө жатат. Азыр ушул жерде көңүлү коонак, убакты чак, жалгыз кызыл короз белем бойдоктой бакыят чакчырылып кош канатын каккылайт. Кээ камбылдар огородунун четине картошко, помидор, пияз сыяктууларды тигишет. Атам болсо койчу, машакаты күч нерсени тырмаланып жүрөбү киши? Ата бабабыз картошко-мартошкосу жок эле күн көргөн деп. Эшиктин алдындагы 15 сотук жерге бүт гана жүгөрү айдатып кое калган. Карабайсың деме. Безгекти саргалдак чий баскан, арасында бала кучактаганынан бой калганы көп. Мен окууга камынам деп жүрүп, көз жумду кылып, кара чабыгын чапкан болгом. Атам камчысын сырайтып аттан түшпөй, үйдө күйпөңдөп апамдын колу тийбей, суудан дагы өксүптүр. Эрбейип, сербейип турат. Чеке жылытабы? Карачы, көңүлгө төтөк болорлук, көзгө толорлук кылдай бирдеме жок. Жадегенде тамнын шыбына уюктаган сары арылар дың-дың учушуп, кайбири тумшугумдун алдынан ызылдап өтүп, сесиңди кетирет, кыжырныңа тиет. Бирөө аркаман келип, көк желкеге түрттү. Баягы ан турган мыктушинти ойночу эле. Ошол экен деп карасам, көзүн чүңүрөйтүп чотур турат. Кел, өзүң кел деп ыржыйды чотур. Кандай келип калдың? Келгениңе 2-3 күн болуптур го? Билбептирмин. Мыктыдардак өйдө төмөн чапкылап жүргөн экен. Сурасам келди деди. Өтпөй калдыңарбы? Өтпөй калдык го дедим. Болор болбос ырсаймыш болуп. Окууга кириш кыл көпүрө болуп калыптыр да. Эмнесин айтайын? Жарамдын карты сыйрылып, жүрөгүм өйүп, көңүлүм ооруду. Кеп багытын алаксыттым. Чотур айылда бир жан жок да. Келгенден бери ушу сени көрдүм. Көкүрөк көтөргөндүн баары эле иште. Келгени кечкисин келет, келбегени келбейт, кошканага түнөп, иш үстүндө калат. Менин баягы кесибим, тракторум тыр-тыр жүрүп атат. Катын өзүмө жардамчы, керели кечке оодарма айдамай жүрмөй. Билбейм, өткөн кеткенден кажылдашып эрмек кылгысы келдиби, же күйүтүмү сезип жубаткысы келдиби. Иши кылып кыйыктансам болбой, жүр бир пас сүйлөшүп отуралы деп, ал мени үйүнө ээрчитип кетти. Ырас, чотурдун менден 2 жашча улуулугу бар. Анткени менен тартынышпаган корбалдабыз. Бир кезде 8-чини бирге окуган элек. Карган апасынан бөлөк каранаары жок болчу. Асанбай, Үсөнбай деген 2 агасы 1941-жылы уруштан кайтпай калган. Оозу күйгөн кемпир, балам бакырадан баанеде, сен дагы аскерге кетип калып, шорумду шорподой кайнатасың. Көздөн далдуу жүрөлү деп баланы окутпай, тиги Наменген тарапка өтө качкан. Жыл айланбай кайра тартып, таш көмүргө келишет. Чотур жыгач складына кароолчулукка иштейт. Кызык да, ал кезде чүлүктөй түйүлүп, канымгүл кара кемпир бар. Келинден үзүр, уулдан урмат көрөйүн дейт. Колду барын зарп кылып, чотурга кулукты алып берет. Ой балам, камчы катуу болсо катын уяттуу, токмогу күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет. Катыныңа сыр алдырба, катын деген шайтан, мойнуңа бир минип алса түшпөй кыйнайт. Катынга мурдунан жетелеткен эркекпи деп, кемпир күнүгө эбиреп, кулагына куйбайбы. Антсе чотур эрдемсип, кылдан кыйкым, жумурткадан кыр таап, жаш колуктунун кадамын эсептейт. Анда канымгүл башын ийкегилеп, оо берме баласынын жорогун ырастабайт бекен. Атаң раматылык ушундай киши эле. Тыштан кирип келгенде көзүнүн агы менен тең айланып, титиреп гана турчубуз.
Отурган жерин өөп, этегине намаз окучубуз. Чоткем ушунун баарын кызыл тамга менен жазылган турмуш эрежеси катары көрүптүр. Ошондо өзү көп болсо 17де болуш керек. Баамчылдар айткандай, ал кезде чоткемин үй бүлөнүн кадырына жетер маалы боло элек турбайбы? Жаш колуктуу бактыгүл экөөнүн ортосунда эрди катын деген түшүнүккө байланган мал сыңары гана дене талабы бар экен. Күндөрдүн биринде Чотур жумуштан келип, "Ой катын" деп үнүн жоон чыгарат. "Колго суу куй." Келин лепилдеп колуна суу куйса үңүрөйө калып, "Тигини" дейт. "Чачыратпасаңчы, кана мойнума." Оозун чулчуйтуп, желин күш-пүш үйлөп, арык колдорун тарбаңдата чапчылап бат эле жуунуп болот. Анан отуруп лукулдап тамак жей баштайт. Бактыгүл жанына үйүр алып, аны муну сурап эркелегиси келсе, "Сүйкөнбө дейм" деп корсетип салат. Курсагы тойгон соң, "Ой" дейт эрсүрөй, "Башыма жазды коюп бер." Баары айткандай болот. Тоону томкоруп таштагансып катуу үшкүрүнүп коет да, бутун учкаштырып, эки колун салаалап чокусун алып чалкасынан сулайт. Бирок жаны жай алып жатпайт, көзүнүн кыйыгы менен тиктеп күлөт. "Ой катын, мени сүйөсүңбү? Сенчи, сен сүйөсүңбү?" Чотурдун куйкасы курушат, ошол замат ормоет. Көңүлүң башканы самаптырабы? Сүйбөсөм, катындыкка сени албайт элем. Анан сен, ой, эрин да сен дейби? Канча айтам сага? Жүрөктөшүп сүйлөшсөм дегенде делбиреген жаш келин кайра картмак зайыптай томсорот. Чотур биртикке жумшарып, "Мени сүйсөң бери кел" дейт. Өйдө турат дагы отурган ордун сөөмөйү менен чукуйт. "Өп берди." Келин тамашага чаптырып, ырсак-ырсак күлгөн болот. Ошо да оюмбу? Кантесиз эми? Билдим, сүйбөйт экенсиң го. Сүйөм деген сөзүң бүт калып турбайбы, Чотур басагалчудай уңкуюп, олурая тиктейт. "Өппөйсүңбү? Ия. Менин отурган жеримди өппөйсүңбү?" Келин кыйылат, акырын эңкейип таарга эрдин тийгизет. "Ха-ха-ха, түзүк өпсөң" деп арсалактап, Чотукен колуктусун шилилейт. "Ошентсең, мен пириң болом сенин." Келин ызаланып, "Кантесиз" дейт да, жоолугун оңдонуп далиске жөнөйт. Анда Чотур чаңырат. "Ой, бул туйба. Буга окшогон оюндар күн өткөн сайын эреен төрөнү билинбей ашмалтай болот." Чотур бир күнү жанагынтип отуруп, бутун кол жойтуп Бактыгүлдүн оозуна такайт. "Өп" дейт. Кара чор баскан шыбоо бутту үлбүрөгөн келинчек кантип өбөт, күлөт. "Коюңчу, ошо да болчу беле? Сүйбөйт турбайсыңбы? Сүйсөң чопулдатмаксың. Койчу, ошо да оюн банан." Чотур ашыкпай шашпай апасынын супарасынын кулагынан аш бычакты сууруп чыгат. "Сүйбөйт экенсиң го" деп чаңырат. Келин чабытактайт, күлөт. "Коюңчу." Чотурдун көр намысы ого бетер кычап. "Сүйбөйт бекен? Камчысы катуу болсо катыны уяттуу. Бул шайтан катын сөздү укпай калган экен го" деген сөздөр кыстап кулагына кайтадан кайта угула берип, ал ансайын көгөрөт. "Сүйбөйсүңбү? Анда соем." Келинди чап уйпалай басып, мизине камыргаткан балтадай мукук бычакты жайдын таңындай аппак алкымга такайт. "Сүйбөйсүңбү? Сени мууздап өзүмдү жарып тынам." Уңкуйган чаар зиркилдеп шамшар кесесе, жөжөдөй алсыз келин Каражандан түңүлөт да ыйлап жиберет. "Ой, энемдин баласы, каалабасам сага келет белем." Ошондо Чотур эңиштен жыгып келгенсип, жаачыдай мыкчыйып ордуна кайра отурат. "Өп." Бактыгүл көз жашын чор таманга тамызат. "Эмне ыйлайсың" деп үрпөйөт Чотур кайра. Ошентип күндөр өтөт. Жай келгенде Чотур отпуска алат дагы айылга жөнөшөт. Каракырдын түбүнө барганда машина бузулуп калбаспы? Айла түгөнөт. Ала барарсың деп жүктөрүн шофёрго дайындап таштап, өздөрү төтө жолго түшүшөт. Артынан ойрумада бир атчан жете барыптыр. Үкүдөй бапайган кара адам экен. Солдойгон бирөөнү салактатып, көтөрүп алган сары көйнөк аялды көрүп, теминип шашып калат. Аял чекеси жерге тийгендей болуп, өңкөйүп,
майышып араң эле бут шилтейт, үстүндөгү эс болгондой шылкылдап, буттары селкинчектеп, салактап келет. Кары жандай берип, ой балам, эмне болду деп үңүлө берсе, үстүндөгү ырсактап аялдын жонунан түшө качыптыр. Караса, Караназардын оолу баягы Чотур. Келин эреркеп ыйлап жиберет да, жолдун жээгине отура калат. Терини арчынышка жарабай, сары көйнөгүн бөлбүрөгөн узун жеңдери менен бетин басып өпкөлөйт. Ойнаалаты. Кары ошо жерде эле камчы үйрүп сөгүп жибербейби? Садиси бузугит. Колу буту сынганбы десем, көтөрүп алган тура. Атаң Караназар ушундай ажыкыс болчу. Чотур өйдө тиктебейт, тайсалдайт. Хе-хе-хе, тамаша кылып эле. О, тамашаң менен жерге кир. Кары бетинен заарын төгүп, кыжыр менен атын санга бир салып жүрүп кетет. Жамандын ойногону, төөнүн тойлаганы. Мына ошо Чотур, ушу Чотур. Андан бери 4-5 жыл өттү. Бактыгүл агасыныкына бир кеткен бойдон келбей койгон. Чүлүктөй түйүлгөн Канымгүл кемпир дагы жыл айланбай о дүйнө кетти. Жамандык жерге жатабы? Чотурдун кылыктары элге бүт жайылды. Өзү аягы сай таппай, башы ооган жакта тентиреп жүрдү. Түртпөгөн ишиги, иштебеген иши калбады. 4 никелүү болду, бирок ушул убакка чейин кепке кемтик, сөзгө сөлтүк. Ким көрүнгөн сындырак келтирет. Киши бүгүнкү катасын эртең түшүнөт турбайбы? Сөзгө бат жыгылат, алда качан өткөн ишине азыр бети кызарат, кадыресе ничкерет. Карабайсыңбы отурганын? Куду ташка конгон чөлдүн кара бүркүтүндөй лукуят. Арык чырай, бою эңчер, арык соккон боз таардай чаар, үңкүйгөн турпаты, дөң кабагы, чуңур көзү бири-бирине ойбой бычпай куп келет. Мадылдын көзүнө окшоп, көзү тереңде ойноктойт. Азыр ыргып келип, лаппаса кала тургансып, кебетеси бекайбат. Окуп жүргөндө оюн койсок, дайыма басмачынын ролун берчүбүз. Ал буга жага бербей, жыгач кылычты белинен түшүрбөй, чоң тебетейдин астынан үрпөйө тиктеп, темеле короктоп калчу. Сөйкө бозо жылытып келди. Мен кыялга ээрчип күлүп жиберипмин. Экөө тең элтейип мени тиктеп калды. Ичине бирдеме түшүп кеткенби дешкенсип, шексинип экөө тең бозо көңүлдү. Сөйкө жеңе дедим, күлкүмдү тыя албай. Чот кемсага чур таманын өптүрө элекпи? Таман өптүргөнүнөн мурда да Чотурдун ошондогу кебете кешпирин ойлоп алып эле боорум эзилет. И деп келин шаңкылдап күлүп калды. Акең чур таманын өптүрбөгөнү менен хи-хи-хи. Өйдө түн көтөртүп алмасын кой элек. Чотур баса калчудай үңкүйүп бизди алма терме чүңүрөйө тиктеп. Ха-ха-ха деп оозун ачып көмөкөйдөн күлгөн болду. Бирок кебетесинен ыңгайсызданганы таамай эле билинип калды. Ой, ушуну унутсаңар чакыры. Акыңарды берейин. Анын баладан бетер куулугу жок сүйлөп турушу ан сайын күлкүнү келтирди. Каткырдым. Чотур айласы кетип, бозону кашык менен күүлөштүрө киришти. Өткөн ишти. Анда бир өткөн экен да иштер. Ушу катын мени көтөргөнү турабы азыр? Кайта өзү көтөртүп алар. Анда байкуш Бактыгүлдө ыйман бар тура. Ха-ха-ха, кана бозо челе. Ысылыгына жеңеңдин байлаган тоогу боркулдап туру. Бала кезден баштап узун сөзгө түшүп, шатыраш шатман астейдил отурдук. Эрди катындын кабагы ачык, жайлуу таңындай кирсиз болсо, үй ичиндеги кемдик билинбей, отуруштагы баарына чыгат турбайбы? Баятан бери өткөн булуттардай болсо да, чырт түйүлө түшкөн каш кабакты көрбөдүм. Кыйыткан 20 сөз тукпадым. Терең ишеним, чыныгы жубайлык ак сезим, ортолорунда атасынан бетер чүтүрөйгөн кара неме бар. Тайенесине жеткизип беришиптир. Ушинтип колхозго иштеп турабыз. Асылбек дейт Чотур, кампайып. Трактор айдап жүрөбүз. Жаман эмес, эптеп катын бала багышка жарагыдайбыз. Менин дагы ак жуугандай көңүлүм сергиди. Оортума күлкү келип, көзүм бажырайып оңуп калдым. Асылбек, көзүмдү ачсам, этек жагымда камчысын бүктөй кармап атам турган экен. Сыртка кийчү сары купейкесин кийип,
Эни түртели текматы менен белин бекем курчаптыр. Төбөсү карга тиер тийбес, жүзү күңүрт чалып, жакшы көрүнбөдү. Нары кичинекей терезенин сынган көздөрүнө адеп камыр менен кезит чаптай берип, назар салган кишиге куду чылпак баскан көздөй ботала болуп калган. Күн жайылганда биздин үйгө араң жарык кирчү. Жарык кадырес экен, башымы көтөрсөм. Мен районго кеттим, сен машина менен артыман бар. Райфоченден тап, иш бар, деди атам. Үнү кандайдыр басаң, бирдеме жөнүндө мени менен макулдашканы тургандай. Кебетеси баягыдай эле сус, бирок мамилеси кыйла жумшак. Айтор эмне айтар экен деп кулак түрдүм. Атам ашык сөзгө өтпөй, кайта мен жактан алаксып, башка бирдемеге көңүлү ооп, үй ичин кыдырата тиктеди. Көзү төркү кадада турган сомкесине токтоду. Аны үгөлөнүп кете тургансып абайлап колун алды дагы, кармалап туруп, ийинкага улутунуп, кабагын чытыды. Калем сайгычында шиш ушталган жалгыз калем жүргөн экен, аны сууруп алып көрдү. Кайра ордуна сайды. Карачы, жээктери кырылып, бети майланышып кирдеп, эскилиги жеткен ушу сумке боор этинен кесилип жасалгансып, көзүнө ысык, жүрөгүнө кубат. О, мал төкмөл дүйнө. Бул сумке так 10 жыл жатса турса жанында, аттанса ээрдин кашында, машинага түшсө жан башында жүрбөдү беле? Үңкү үшкүрүп жиберди да, тура турсун деп күбөрөдү. Али бышык бекен дегендей сомкени айланаты дагы бир карады дагы, жанагысындай эле этияттык менен кадага кайрелди. Тура турсун. Асылбек бир жерге илешсе, ошо тутунаар. Мени бир тиктеп алып, тышка чыгып кетти. Аттын дөбөртү тамда айланып, андан ары узап, жым болду. Аны тамдын самтыраган камышынын айдарымга шыдыр-шыдыр эткен жеңил шоокуму басты. Апам уйсаап жүрсө керек, өзүнчө жобурап далиске кирди. Бир балгам сүт араң. Байып калды. Торпогун кошуп эле жиберсе болот эми. Асыл, турдуңбу? Каралдым. Окуйм деп жүрүп, биратоло алың кетип, көк жашык болуп калган окшойсуң. Жаткың келсе жата бер, кагылайын. Азыр түмбүл бышырып берем, каймакка жанчып берем. Апа, каралдым. Атам районго эмне кетти? Мени да бар деди го. Апам токтоло калып, билбедим балам деп койду. Бар десе барасың да. Бир иши бардыр да. Отура албадым. Чоң жолго чыксам, кенебай шофер өтүп калды. Кол көтөрүп токтотуп алып, жанына отурдум да жөнөй бердим. Атам кыр мойноктун нары түбүндө бараткан экен. Көргөн киши чаңгылуктап келатабы дей тургандай, камчыланбайт, теминбейт, эки жагын каранбайт. Алдагайдан шилиси көрүнөт. Гер башты жаныбар камчы салдырбас, лепилдеген жүрөмал жылкы эмеспи? Ошонун омогунда гана сүлкүлдөп ой терметип барат. Мына так ошо жерде оюндан от чыгып кете жаздады. Кенебай оңбогур дала тамы жандай берип, машинасын пап дегизип жиберсе болобу? Жалы камчы саптай боюнча жүргөн кербышты куду телкидей үркүп, жолдун алдына жалт берди. Таш төшөгөн шоссенин арыгынан шарт секирип өтө качты. Тизген колдон кетип, ыйык жалга же куш баш ээрдин кашына тырмагы илинбей, атам коңтурулган бойдон барып күп этти. Күлкүң башыңды жаргыр. Кенебай кызыкка батып каткырат. Ушунчалык кыжырым кайнады. Ошо жерде өзүмдү өзүм кармай албай, тишим кычырап, түз эле рулга жабыштым. Машина жолдун бир тиги четине, бир бу четине бой урду. Кенебайдын шаштысы кетип, үрөйү учкансып үрпөйүп, чыканагы менен мени төшкө түртүп, колумду рулдан чыгарууга жандалбас. Ой, токтот. Машина токтоду. Кабинкеден атып чыктык. Атам жер таянып, бери тиктеген бойдон отуруп калыптыр. Менин милдетим да тепсетип кетпес үчүн түтүлдөтүшүм керекпи, жокпу? Кенебей алактап акчылана баштады. Аты үркүнчөк болсо мен эмне? Тыңшаган да жокмун, алымын барынча атама жүгүрдүм. Ал козголбойт. Ууртун бир жагына ыржыйтып, жарадар жырткычтан бетер көзүнүн оту чачырап, машина жакты тиктейт. Колтугунан сүйөй берсем, жерге бир түкүрдү.
Дагы эле машина жактан көз албай кыңкыстады. Баягы Кенебай Шүмшүкпү? Кан кускур, кан кусуп кеткир. Кенебай жүрөксүп машинасынын жанына силдейип калган. Атамын ордунан эсен соо турганын көрүп, тишин кашкайта күлдү дагы култуңдап кабинасына кайра отуруп жүрүп кетти. Кербиш тизгинин баскан экен, ооздугун шылдыр-шылдыр чайнап коюп, бир ордундан жылган жок. Атам тумагын алаканыма чаап алып, баса кийип, анан баардык алеймин макулуктан чыгарды. Мына деп камчы менен башка эки чапты. Сен да торсук байлатпай калгансың бия? Союлгур десе, талпагың ташка жайылгыр десе. Карабайсыңбы, ичегим үзүлүп кете таштады. Куймулчагым быркыранып кете жаздады. Ошо жерде Кенебайды аябай теги жайын оодарып сөктү. Менин да моонум калчылдады. Жанымда болсо өлбөгөн жерде калат болчумун. Карабайсыңбы, ушу бок мурундагы тепсетип өткүсү бар бизде, деп кейиди эң акырында атам. Канчалык узаган сайын машинанын барааны кичирейип, талмак оңуздай бүдүрөйдү. Боз тумшуктун алдына жеткенде далдага кирип караан үздү. Түшкө жакын райфонун эшигинде болдук. Эки суунун аралына жыбырап, көчүлөшүп орношкон жыш кыштак. Бир чети төмөнкү согумга чейин созулат, бир чети жогорку адырга жайылат. Күндөн күнгө там көбөйүп, жер тар келип бараткан сыяктуу. Тик ортодо үркөрдөй топтолгон ак тамдар мамлекеттик мекемелер. Көп өрдөктүн арасында жүргөн топ каздай даңкайып аралга көрүп, көчө бойлото тигилген мырза теректер бир кылка. Алды артындагы бедеси чабыктан кийин кыйла чайлап калыптыр. Күрпөңдөй дармал. Кирип чыгып жүргөндөр көп. Ар ким өз колу менен го. Көз тааныштар саламдашып өткөнү болбосо, токтоп жай сүйлөшкөнү жок. Штабта атам деле андайды каалар эмес. Сиркеси суу көтөрбөй тургандай чүтүрөйүп, бирдемени оюна топтоп, салмактап өзү менен өз алек. Азыр деди, ал токтоло калып, бир чоң терезени карап алып, аксакалдын алдына киребиз, сыр бербей тың отур. Жарышып сүйлөбө, бир нерсе десе, кут этпей кулак сал, ойлонуп жооп бер. Кабатыбыздан салам айтып кирип бардык. Менин оозум кыбырагансып гана тим болду эле, анын эсесин атам чыгарды. Бар жүрөгүн ошо саламдын ичине кошконсуп, созолонуп, куп кыраатын келтирди. Төрдөгү кызыл столго бөктөп, бирдеме жазып отурган киши акырын баш көтөрдү. Алигин элпе калды. Жашы 30 ашкандай, өтө эле кодо окшойт. Чоң столдон көкүрөгү араң чыгат. Чачын тысырайтып, кырдырып таштаптыр. Күлүңдөгөн көк көзү кызыл чийкил, эки бети болтойгон немекен. Аксакал, сак-саламат гана, демдер гана жүрөсүзбү? Атам кошколдуп жигиттин колун көпкө силкилдетти. Бала чака эсенби? Кызмат көңүлдүүбү? Аксакал. Шүгүр аксакал, рахмат, отуруңуздар. Мен да кол алыштым. Бул жаман менин уулум деп күлгөн болду атам. Ат жабын тартып, көкүрөк көтөрүп келатат. Начальник бутумдан башыма чейин бир тиктеп. Билем деди жай гана. Аксакал, келип калыпсыз. Келдим аксакал, деп жайпактады атам. Анан мукактана түшүп, кирпиги суюк кызыл көзүн алсыз ымдагылап сөз узатты. Менин келгеним аксакал, тиги ушу азыр күтүлбөгөн бирдеме ыргып чыга калчудай башын бир жагына кыңырайтып, атамын оозун тиктеп ынтаа коюп калды. Менин келгеним аксакал, өзүңүздө биртике иш бар эле. Атам сөздү алыстан кайрыды. Сиз жашта болсоңуз башсыз, алдыңыздан өтүп, айтайын дегеним, мени болсо бошоттуңар, карыды арыды дедиңер. Үнү дирилдеп муңгачыланып аянычтуу чыкты. Билими жок дедиңер, макул, таарынычым жок. Алдыңарга келип айтайын дегеним аксакал. Асылбекти окууга жиберсем, сыркоолоп кайра келип калды. Кантсе да билими бар жаштар ошентип бир милдет такса. Чоң унчукпай ого берди. Сизге эп келсе, Асылбеке, менин ордумду бересиңер? Өзүм жардам берем, эчтеме эмес, алып кетер. Тиги мурутунан жылмайды. Кебетесинде куду акылы ордунда келелек, жаш баланын жоругуна күлгөн даңгыл адамдын түспөлө чыга түштү. Жарыктык, сиздин ордуңузга башка киши алда качан дайындалып калбады беле? Анан
Билем аксакал, деди. Атам сөзгө моюн бербей катуулап. Ошол орунга Асылбек деле жарайт. Бир калем уч экен. Эми ошону орундатып коюңуз. Көзү жашылданып, тили быдылдады. Бир калем уч экен эми. Өзүңүз көрөрсүз. Асылбек андай кежирлерден эмес. Аксакалын сыйлап алышка жарайт. Начальник ачык эле күлүп жиберди. О, жарыктык, атайын билими бар киши турду го. Сиздин уулуңуз орто мектепти гана бүтпөдүбү? Бул акча иштери, өзүңүз билесиз, жооптуу иш. Эптей албайт да. Эптейт, аксакал эптейт. Кокус жазып тайып эсептен кетип, мойнуна бирдеме түшсө, жалгыз атымы сатып болсо да төлөп коем. Мен ошого кантип жарабайын, аксакал? Атам аарыдай жабышты, бөйпөңдөдү. Сөз алдын тосуп, бирде күчөнүп, бирде бушайман тарткандай бошоңдоп, анткени менен көздөгөнүнөн жазбай тигини ийиктиришке, ынандырышка тырышып сүйлөдү. Ыйык санап көптөн бери көкүрөгүнө басып келген жылуу үмүтүн тоодой ишенич менен ортого салды. Уулу экөөбү кызматына ар качан даяр турарын боз торгойдой сайрады. Көзүн жашылдантып, жалдырап тиктеди. Мен тердеп кеттим. Начальник атамын оюндагыдай экчелбеди. Биринчи жолку кебетесинде, биринчи жолку сөзүндө эле кала берди. Ал тургай атама бала катары карашы күч алып, уурту жалжайды. Жарыктык, каруу күчкө толгон жигитке жумуш ар жерден табылат. Колхозго киргизип коюңуз, ушундан жакшысы жок. Атам башка чапкандай чыга жөнөдү. Колтугуна кысып турган сары тумагы жерге түшүп кетти. Ага карабады. Жарышып кошо жөнөдүм. Бар болгону сары тумакты иле чыктым. Тышка чыккан соң абактан бошонгондой жеңилдене түштүм. Келе деп корс этип атам тумакты колуман жулуп алды. Бу терсеген кысталактын ушундай ит экенин билдим эле. Адам экен деп келсе терсейет, ушул мансап түп казанак болгонун көрөрбүз кысталакка. Атам ал бойдон тынбады. Өйдө төмөн чапкылап жүрүп, бир күнү кудуңдап сүйүнүп келди. Биздин сельсоветтин секретары бошойт экен. Райисполком тарапка көтөрүлгөнү жатса керек. Жолдош Бердике менен эле сүйлөшө койсокпу? Кандай секретарь коюп аларын председатель өзү билет. Киши кыйын да, мен чынымды айттым. Анткени менен иште деп кыстаса, баш тартпай турганмын. Көңүлүм ооп турду. Атама сөзүм чекеге чапкандай тийди. Деди, түз эле чекирейип. Жарым жансыңбы? Окуң жетишпейби? Атиги жаман Элмураттын баласы Көкүл кантип иштеп жүрдү? Чыпчаң 4 жыл турду го. Мына эми райисполкомдун карамагына өтөт. Саал тура түшүп, райисполкомго председатель болот ал. Тигини пылдырап отурганын колдон келбес иш жок. Унчук албай калдым. Деги го сельсоветке секретарь болсом жаман болбос эле. Жергиликтүү өкмөт аерден партияга өтсө, атам айткандай чоңдурго жаман көрүнбөй иштесе, көтөрүлүп кетсе болот. Атам жарыктык, кашың серпиле электе, ичиңди аңтара билген өтө сергек, куу киши. Кебетемен оюмду дароо баамдай койду. Сен былк этпе, деди, жумшактап. Мен өзүм сүйлөшөм. Кел деген күнү барып, чыp-чыйып иштей бер. Андан кийин апама буйрук берди. Ой, сен эми бозоңду канда. Жолдош Бердикени мейманчылайбыз. Баягы улак. Кандай ал? Эттендиби кичине? Буту аяктыбы? Шак-шак коюп таңып жүрбөдүм беле. Буту соп-соо болуп кетти. Көк баш жеп турат, деди апам. Жаным чыгып кетти, кереги жок деп. Күңкүрөп тескери карай бердим. Бая күнү жетишкен жок беле? Жагынып. Атам чаңырып жиберди. Эмне жагынган болот бекен ошо? Сыйлаган дейт аны. Чоңдон чоң аягың аяба деген. Таш-ташты эриткен аш деген. Эптеп бир жерге элешсең, өтүң болсо андан ар өзүң билип кетпейсиңби? Ой, сен адамдай болчу. Деги пайгамбарына жагынсам ит болоюн. Сүйлөтпөй салды, андан көрө быштыны мен. Өз боюңа карап чыкыйып жакшылап жүр. А жанагы чотур-мотур окшогондордон алыс бол. Жолдош Жорону тандай бил. Айтмакчы Жолдош Бердикенин мыктысы, моюндашкан досуң эмес беле, ошондон айрылба. Анын райондо жүрөт кече. Бердике сени колдойт, көтөрмөлөйт. Бизге балам, ошонусу керек азыр. Мыктыдан көңүлүм калган. Анда ар дегенден ныпым эчтеке жок. Басса да дардактап басат, сүйлөсө да оозун көптүрүп дардактап сүйлөйт.
арак ичсе да мактанып дардактап ичет. Алдамчылыгын кантесиң? Фрунзеде жүргөндө менин акчамды көптөп төгөтүп, ал эми жолдо оң карабай кетпедиби? Каткан нан кемирип, куру чай менен араң келгем. Жерге кирсин дедим ошо. Кыжырым кайнап, жолдошчулугу жок. Жолдошчулугу жок болсо өзүнө бизге атасы керек, уктуңбу? Былжырабай биргелешип жүрөтүр. Дүкөнгө бир эле жолу барганда атамын камы бүттү. Аңгыча апам бозосута торгой көздөнүп, балбанды аттан оодарар кыябына жетти. Чийки май жегендей көкөрөгүмө бир нерсе түйүлгөнсүп, кынжыйып жүрдүм. Белинде наны бар жолоочудай атамдын көөнү ток, кабак ачык, өзүнчө кудуңдап баскан турганы анча-мынча чыйралды. Күн кылкылдап тоо таянып, төмөн жактагы жалгыз мырза теректин көлөкөсү улам узарып отуруп, учу биздин өпөйгөн тамды баса бергенде, кадырлуу меймандар саламдары менен куйрук улашкана аттарынан топ-топ этип эшикке түшүп калышты. Асыл, деди атам жаркылдап. Меймандардын атын жайла. Кичине көкүрөк бастырып, анан оон аркы жүгөрүнүн бакчесинен көк башынан ору коруп сал. Ошентип уулум, меймандын өзүн бакканча атын бак деген. Алгач меймандар көңүлдүү отурушту. Дасторконго алды менен сыпайыгерчилик үчүн нан чай келди. Артынан акырындап арак ачылды. Бир-эки сыйрадан көтөрүлгөн соң ысылыгынан туз өткүр куурдак келди. Тиги төрдөгү күржүйгөн айтылуу жолдош Бердике. Кол тойгон чоң тору ат майышып араң көтөрөт. Машинага түшсө орду кабина. Шофёрдун шору оозунан арак буркурап, көзү кызарып, жолмо-жол үргүлөп, бурчка кысып салат. Эмне жеп семиргенин ким билсин? Күндөн күнгө эки бети кара көк тартып тул туюп, чүйлүсү чыгып, күпчүктөй эле болуп баратат. Анын сол жагындагы эпейген өзүнүн эсепчиси. Мурду чуштойган, ээги шиштейген, бетинин чүкөсү оркойгон, жаагы жука киши. Оозундагысын чайнабай токтоло калып, көзүнүн үстү менен тирмейип, таңыркоо такыр жок. Кайта отурушуңду, сүйлөшүңдү чамалап тиктейт. Кейпи куду, түлөгөн кексе түлкүнү көзүнө элестетет, аты бүргө. Аңгыча уурулук ишти аңдып жүргөндөй соп этип, салам айтып, каплеттен Орко кирип келди. Балбаңдап кол алышып калышты. Кел Орко. Атам арактан баса койду. Ниетиң калыс экен, ак дасторконун үстүнө келдиң. Кана, меймандар менен көтөрүп кой. Орко үшүгөнсүп, колуну калап койду дагы атам сунган стаканды алды. Коңшу эмеспизби? Чаке, ылдыйтан келатып эле түшө калдым. Аксакал да ушул жерде экен. Атамын шишелери биринин артынан бири бошоп тоголоно баштады. Жолдош Бердике мурдун чый-чый эткизип жантая кетти. Ыргып туруп, чыканагына жаздык койдум. Көөнүнө жага түштүм окшойт. Ал көз кырын бир таштады да: Чаке, балдарыңды атайы Фрунзеге жиберсек, ушинтип келип калышты, деди ынтыгып. Шарты менен экен деп баса бериптир мыкты. Эмдиги жылы воен академияга барам дейт. Мейлеми, деди атам сөз дилип. Сиз менен биз бар. Беке, балдар талаада калмак беле? Иш табылар. Ой, Чаке, Орко сөзгө аралашты. Иш чаштан көп, кампаларга эгинди ташый албай атабыз. Адам аз, машинага жүкчү болсун. Эмне чекеси да тердебейт, машинанын үстүндө салкындап жүрө берет. Атам сустайып, бригадирди алдыртан тиктеп: "Иним, жүкчү табылат", деп унандырды. Кана, көтөрүп жибергиле, азиз меймандар. Асылбеке иш табылар. Жаак терисин бырыштырып, жалжая күлүп, тиги экөөнү жал-жал карады. Бир суунун аксакалдары: "Бекем, өзүңө катчы кылып алсаңчы?" Хе-хе-хе. Кана, ичсеңер, азиз меймандар, ичсеңер. Анын бул кебетеси тиякта отурган мени жерге киргизди. Көрөйүн да көрбөйүн деп тышка жылып жөнөсөм. Асыл, деди атам жумшак үн менен. Карасам көзүнөн чаары чыгып турган экен. Мойнум шылк этип ордума кайра отуруп калдым. Бир пастан соң тамагын кырак, кайрадан сөз тартты атам. Аксакал, секретариңиз тың жигит, калп айткан менен болобу. Биздин суудагы өсчү балдардын бири. Бердике мойнун күржүйө бурап, капшыт жакты тиктей берип: "Түзүк", деди. Оозу бош айтты. Ал менден кетмей болду.
Чаке, тыңдан ушул бүргөмү көрдүм. Ишти камырдан кыл суурагандай бүтүрөт. Эсеп кысаптын акча иштеринин тишин чагат. Эме булар бүргөлөр дасыгып кызматчылар го. Бүргөсү бул мактоону этибар албаган кишидей кекейип, мурдун быш тартып токтоосунат, салаваттуусунат. Канчалык аяр түлкү болсо дагы бара-бара чечекейи чечилип, тили буудай кууруй баштады. Эки сөзүнүн бири секретарь Көкүл болду. Жөнү жок терсейген неме өзү? Иштешип калдык го, бышык сынган болуп эле. Менин эсеп кысабымды тескеген болуп эле деп эбиреди. Башкасынан башкасы бир күнү уялбай аксакалдын өзү менен айтышпадыбы? Мына тилинин азабын тартат эми. Көтөрүлмөк кайдага? Аксакалдатып бир баштан бозо жүгүрттүм. Бара-бара дуу күчөдү. Жолдош Бердике арактын артынан бозодон кере-кере жутат дагы. Ийининен дем ала мурдун чый-чый эткизип, жаны жай алып нымшып отурат. Бүргө баягы сүйлөсө эле сөзүнүн аягы Көкүл. Орко кыйла кызып калды. Жанагыдан бапылдап кеп сөзгө батымдуу тартты. Өзү жука ичкиликти көтөрүмү жок. Согуштан 6 сан аман келгени менен контузиясы бар дешет. Чаке, кейбе, деди ал астейдил. Сизге иш беребиз. Раис өз айтты. Кырманчыга суу ташып берисин дейт. Чын, бекер жүргөнчө бекер ишти дейт тура. Килеңдеген 2 ат кошулган араба даяр. Атам күлгөн болду. Ошо кечетени эле айтпайсың маны? Лаппай таксыр. Азыр тамак жеп алалы. Эртең дозокко бар де, кете беребиз. Лаппай тапейиңди кой, чаңгыл. Орко ормое түштү. Шылдың эмес биердеги киши. Мен иштин жайын айттым. Ой, бригадүкө, катуу кетпе. Сиз билген иштин жөнүн биз да билебиз. Биз дагы өкмөт менен партияга көз ачканы ак эмгегибизди сиңирип келатабыз. Атам өнөгүн кетирбей, сиз дегенди ныгырып, ууга чылап сүйлөдү. Сиз аксакал, алды кийинкиңизге карасаңыз, бир күн эле кызматтан түшсө, өмгөктөй берет бекен? Орко чаяандай түйүлдү эле, Бердике кадыр салып кол шилтеп салды. Болду, бу жерде эч бир талаш болушу мүмкүн эмес. Колхоз ушу отурган элдики. Ар ким колдон келгенин иштейт, ким баш тартат? Аппале, атам Бердикеге ырсая тиктеп, башын ийкеңдетти. Сыягы ар ким колунан келгенин иштейт деген сөз жакты окшойт. Ырас ким баш тартат деп алып, Орко дагы тынчыды. Бирок ара бузулду. Салкындык, кыргый, кабактык ар бир кыймылдан көрүнө берди. Эл жатар, көзгө сайса көрүнгүс, атам тамтаңдап жүгүрүп, Бердикени колтугунан сүйөп, өзү жаткызды. Чоң турат кайкалай түшүп, тыбырап жүрүп кетмекчи болду эле, кое бербей жылуулуп тамдын бурчуна чейин жетелеп чыкты. Мен бүргө менен алекмин. Шимейген кургурдун тили күрмөөгө, колу буту камтууга келбейт. Тизесинен сүйөп, согончогунан буттап, улам ээрге чыгарам, куржун болуп, белинен арта салынып калат. Боюн токтото албай, бели бош тартылган өгүздүн жүгүнөн бетер нары капталына ооп түшөт. Чуркап өтүп, бери итерсем, бери кетет. Ошол алдында жүрүп дагы атына өзү ыргып минип жаткансып, хоп деп койгонун кантесиң? Көк катындай ийрейген шүмшүк боюна карап ичсе го. Тигинде эйрек барып, арка моюну алдында калса, мындайга иттин ичи ачышабы? Карачы, ушуга кызмат кылып турганымды ойлоп, жет өмүрүм жерге кирет, күйөм. Мына деп өпкөгө бир коюп, арагын суу сепкендей тартайынбы дейм, атаман куркум. Эптеп атына мингиздим, үзөңгүсүнө бут салып, тизгинин колуна карматтым дагы, чү деп айдап жибердим. Бурчта Бердике менен атам дагы эле сүйлөшүп турушкан экен. Аксакал дейт атамын өнү жалпактап. Куш канаты менен учат, койрогу менен конот. Өзүңүз көз кырыңызды салбасаңыз. Бердике ыңгырана берип, сүйлөйүн деп камурганда, атам алдын туруп, сөздү оозунан элди. Оол биздики, алар кызматы сиздики. Сиздей адамдын кол алдында иштеп, адам болуп кетер бекен дейбиз. Ырас-ырас, жаштык кылар, жаңылыштык кылар. Анкен менен өзүңүз баш көз болуп турганда, кайда барат? Тел чигип кетер, көнүгүп кетер. Ооба, чаке,
Секретарим кетерин кетет. Өзүң четин уктуң го, саал тынчы жок бала. Уктук, аксакал уктук. Асылбек андайлардан эмес. Аксакалынын кадыр баркына жетип, сыйлап алышка жарайт. Макул чаке. Мынча сазе кылып калдың? Бирок азыр эчтеме дей албайм. Тиги безери бир жаңсыл болсун, көрөрбүз. Ишти алып кетер. Ул бышык эле окшойт. Көзү түрөө турбайбы? Атамын аяр күлкүсү чыкты. Эптеп бир жаман жүрөт да аксакал. Өзүңүздүн колуңузга түшкөндө ошондо бирдеме чыкпаса. Хе-хе-хе. Кайыр чаке, кош аксакал. Аксакалга акысы кеткенсип көк күчүк чыйылдап басылып, кыйла жерге узатып салды. Атам үйгө чакчырылып кирди. Мына, жакшы адам деген ушу сөз жүйөсүн түшүнөт. Анан ызырына күрсүнүп, Орконун тамы жака баш шилтеп таштады. Атаңы муногу эшектен күйбөдүмбү? Күйгүмдө көрүнгөн жылаңачтай болуп, кайдан кирип келгенин билбейм, улам эле иштеп чыга калат. Шашпа, Орком. Мен иштесем, сенин бригадаңды алып иштейм. Суу ташы дейт. Оң койгон эшек. Баарыдан баары меймандарымды сумсайтканын айтпайсыңбы? Менин алакам жакшы жер, жалгыз айыл, Селсебеттин кызыл үйү. Күн аралатып бир барбасам, ичкеним аш болбойт. Ошол айланада бош жүргөндөр жолукса, ар кайсынын башын айтышып, убакыттын кандай өткөнүн билбей кыйлага жүрөм. Бирок алар китебимди алган соң, жырыктыйынча илинчегим калбайт. Быштыны моюнга бир чаап, жолума түшүшкө ар дайым аргасызмын. Бүгүнкүдөн атымын түсү түзүк, Асылдын аты деп оозун толтурайтып, быштыны сылап сыйпап, жетелеп сугарып, күдүңдөп тынбайт, өзүмү Асыл деп эркелетип, ар дайым күлүмсүрөп карайт. Бир күнү чолок койрук боз чобурду сопулдатып, Ороко жетип келди. Ассаламу алейкум. Чаке деди лапылдап. Чаке абал ушундай. Эртеңден баштап курулушка барасың. Тоок сарай салып жатабыз, жок дегенде. Колек алышып бересиң. Алыстан көрүп эле тас карындай чүрүшүп турду эле. Атамын көзү чакчая түштү. Эмне дейсиң? Мен ушу сенин тоогуңа там салып беременби? Ой чаңгыл, барсаң барарыңды айт, барбасаң аныңды айт. Тоокко там салсаң, сырың күбөлөт беле сенин? Күйүп кетти окшойт. Орко, өмгөктөбө деп чаңырып жиберди атам. Муну карасаң, сырың күбөлөт беле деп. Ой, мен сенин кулагы кесик кулунуңмун буя. Кой, сени менен такымдашып отурбайм. Эч ким сени кул деген жок, жообун раистин өзүнө бересиң. Оркок солдойгон керзе өтүгү менен күрсө теминип жөнөп калды. Колхоздо отурсаң чаңгыл огород алгансың. Макул, кемпириң кеселман экен. Аны кыстабадык. Алы жеткен жумушка сен да колгабыш кылгының да, акыры. Атам түксүйүп, бригадир тиги төмөнкө жалгыз теректен өткүчө мисирее тиктеди. Иреңи кубарып, таноолору кыпчылып, көгөрө кырылган жаак териси диртилдеди. Муну тоокко там сал дейт. Токто, сүйлөшөт экенмин боон койгон ит менен. Кичине суулуга түшүп, карабайсыңбы деп кайрады мени. Ушунуку жаман өттү. Жөн эле уйпап баскысы бар ой. Тимгой, кызматың аман эсен өткөрүп алчы. Көрөм ошондо. Орконун чалметек катыны экөөбүздү бозосуна чакырат. Көрөм ошондо муну. Азыр балам сыр бербей сыңкыйып жүрөтүр. Менин минтип үйдө отурушум жаккандан апама жакты. Эмнегедир эбиреп-дебиреп сүйүнүп жүрөт. Бар тамагын оозума кармайт. Кашынан караш жылдыргысы жок. Көрсө анын оюнда башка максаты бар турбайбы? Түшкө жакын эски боз түйүнчөктөй бүрүшкөн бир кара кемпир келди. Мен баш ийкеп, оозумду кыбыратып учурашканын өңдөнүп койдум да, китебимди колтугума кысып тышка жөнөдүм. Чыксам айнеке тушма туш жерде соку туруптур. Көмкөрүп алып, үстүнө отурдум. Эчтеке капарым да жок, китепке кайра өңүлдүм. Үйдөгү шырп-шурп шашпай угулуп турду. Бир маалда Айымкүл, уулуңду тиги паска чоң окушка кетти дебеди беле, деп сурап калды. Көзүм чекчейип, кулагым түрүлө түштү. Бар деле анан, деди апам токтолуп.
келип калды. Мейли быйыл болбосо дагы бир жылы окуунун түбүнө жетип алар. Окуу деген табылар. Жаның жан эсен жүрсүн. Кемпир шорп эткизип чай ууртап алды. Назарбай уулу үйлөйт эмиш, уктуңарбы? Бизди тойго айткан экен. Актык иш эмеспи? Бир козу жетелеп барып кош дедим өмүрдү. Келинди кайдан алат эмиш? Айтымында башка айылдан кыз күйөө окушта жүрүп табышыптыр дешет. Апам эмнегедир улутунуп жиберди. Түзүк, арпенде көрсүн. Биз дагы асылды үйлөнсөкпү дейбиз. Ылайыгы көзгө илинбейт. Кемпир үнүн көтөрүп чалды. Эмки кыздардын бакисинин эле башы ачык го. А тиги Акбайдын кызын чоттогон жоксуңарбы? Бечара темир тикендей бышык бир жерди көгөртө турган неме? Өзү дагы бышкан гиластай иреңдүү, акыл эси данектей. Энесиндей эмес, энесинин жорогу жаамыга маалым го. Жөрбөңдөп өйдө төмөн кеп ташыгандан бөлөк нени билет? Атасы жүргөн бир бабыраган болчу. Кыйла үн катпай калып бир окумда ырас-ырас айтасыз, өмүрдүн апасы деп жиберди апам. Такыр ойго келбеген. Чалга маслет салып көрөйүнчү. Ошентейинчи, чалга айтайынчы. Ошент алыста чарпылганда не? Ошону эле келин кылып алгыла. Кол бала ыгыңардан чыкпайт. Жубайы менен табышып кетсе болгону. Мына бирдекиде бул өңдүү кеп кеңешти кулагым чалбаган. Ой санаам аңгыртка чаап, кулагым делдейип, оозум ачылды. Кантерими билбей өз суроомо өзүм жооп таба албай, капырай, жүрөксүй түштүм. Апам алтын тапкандай сүйүндү, ичине батпай түштү. Атам келгенде ушунун баарын төкпөй чачпай ортого салды. Айтканда да сөзсүз болуучу тагдыр кебин айтып отургансып, жан дили менен үйрүлүп түшүп сүйлөдү. Унчукпай угуп, мени көзүнүн кыйыгы менен бир тиктеп алды да: күйөө болчу неме, өзү жактырдыбы? Же, адатыңча өзүң эле көлөкөгө том бучуп жүрөсүңбү деп койду атам. Уялганымдан эки иним жерге кирип кете таштады. Куда сөөк менен катташа берсек, балдар качат беле. Кой ошо куда мудаңы. Оболу баланы кызматка илештириш керек. Качпайт катын. Апам талкан суунгандай жаагы жап болду. Чында, отуруп эле катын ал десе, ошо да керекпи? Тышка чыксам, камыш чатырлуу тепейген ак тамынын эшигинен короюп чотур көрүндү. Чылымчылар бир күн чылымы жок болсо, каңшары какшап, чекеси уюп, эчтемеге көңүлү келбей кыжаалат болот турбайбы? Анын сыңары мен дагы чотурдун үйүндө эң керектүү бирдемеси калгансып, бирдемем кемип тургансып, дайым эле ошол жака көңүлүм ой берет. Бүгүн иштен эрте келген тура, кайбарым деп. Кымылдап жетип бардым. Сөйкө, тастараганча той таркайт. Качан чыгасың эми? Ашаткыга салсаң дагы сенин бетиң агарбайт го. Ойга, бол эрте. Чотур айнегинен шыкаалап, катын шаштырат. Чолок сөгөттө бүгүн комсомолдук жыйналыш болот экен, ошого дабырап жатышыптыр. Табытым тарткан жок, чотур сөйкө ээрчишип жүрүп кетти. Муну дедим өзүмчө, артынан улай тиктеп. Өзү чала саба турган. Жыйналышты ким койду экен буга? Көйнөгүм ак чекеси бийик, көк шапкеми чекчейтип, шымымын чөнтөгүнө эки колумду тең салып, оозумду чормойто ышкырып турамбы? Анан мен дагы беткелди бастым. Ырас кыйладан бери элге аралаша элекмин. Эмнегедир күн өткөн сайын көпчүлүктөн жатыркайм. Кечээ гана сырдана жүргөн кишилер качандыр бир кезде бир көргөн көз тааныштай сезилип барат. Ким менен болсо дагы кайдыгер саламдашам, сылык сүйлөшөм. Бүгүнбү эртеңби иши кылып, жакын арада силсебетке иштеп каларым ар дайым эсимде. Күндөн күнгө үмүтүм күчөп, тамыр жайган көчөттөй оюм тургалып, кандайдыр жаз күнүнүн эртең мененки чубагындай жагымдуу аптап жүрөгүмдү жылытат. Кечинде атам үйдө экен, капканга түшкөн карышкыр сымал бир жаалы бетине чыгып каканактап отуруптур. Каякта жүрөсүң сандалып? Көрөр замат чаңк этти. Элдин сендей балдары тегинтип, жанга аралжы болуп, дагы кайдагы шайтан аралаганын билбей, селдейип апамы тиктедим. Оя дегенде эле жуусандай бересиңби? Чүнчүттүң го баланы, деп апам чыдабай мага жан тартты. Раиса айтса иштейсиң да. Ылай тебеле дейби, колек кыл дейби,
Эмне кыл десе ошону кыласың да. Койчу эми, Кудай жалгагыр. Көп асан кайгыланбачы. Атам колун силкти. Ошол бойдон тынчып калат беле. Жыйын алышка барбай койгонум оозуман чыгып кеткенде эле кайра зиркилдеп сала берди. Бычыны жок. Ана апаңдын өңөрүнө кирип кет. Чалабышкан атала десе. Элдин сендей балдары андай топко шакылдап сүйлөп, как жарып жүрөт. Мына жаман деп сен айтат. Жаман 3 кишинин башы бириккен топко бара албайт. Жаман корунат. Куду бабыргандай ийинин кысып, кужуюп коңулга бекинет. Теги мыктыны карачы. Бу колхоз түгүл, райондук жерде даң салып активдерге аралашып жүрбөйбү? А сен болсоң, деп кыжынып колундагы шилтеп таштады. Тапканың чотур чаар, жегенин дүмбүл, ойногонуң карта. Улам өр тартып, тектирленип, күдүрөгөн сары адырмак жатат. Жаздагы ат көмкөн жуударынан, ажырыгынан бир талы калбай орулуп, айдарымга гүлдөй чайпалган сары алтыны алда качан жыйылыптыр. Ар кайсы бурчунда өз бетинче өскөн жапан алмалар шагынайып, муздай жалтырап, долонолор сарыбаш куурайдан бетер алдагайдан көңүлдү тартат. Башында жүзүм чырмалган өрүктөр алча, бөрү карагат, чий аралаш түпүйөт. Карап турсаң, жердеги сары түрү түркүн килем сыңары көзгө тартылып, уңкул-чуңкул кешти окшоп кетет. Алысыраакта чий деп бир топ уйгакчы жүргөн сүйт. Ар кайсы боз такырдан сопу торгойлордун бижир үндөрү кулакка кирет. Теги жалгыз сарайгыр сарала гүлүн атлестей кулпуртуп, кош канатын тыр-пыр серпип, кулунчактан кулунчакка өтөт. Чирри-чит деп таш жол менен төтө жолдун кычыгындагы чоң алмурутка жакындап бергенимде наркыдың артынан бир көйгө кайкып чыга түштү. Каас туруп, куду ойну түзүк дарчыдай делбеленип асманга атылды. Коошурулчу кушпу дедибейин, алмуруттун кылда учунда отурган жалгыз сагызган чуу учуп канатын жая берди да. Тукумуң кургур, көйгө жаман сен белең дегенсип шык-шык этип коюп, баятан бери көз салып отурган жагына кайра өңүлдү. Башын кыңырайтып, кандайдыр бир уурулук ишти аңдап отургансып, мойнун созуп тиктеп коет. Алтын күрөк желпилдейт, жүзүң дайымалайт. Жанга рахат берип, жака жеңнен киргеничи, аптап дүйнөнү кучагына алып, маңдай жаркыткан чак. Теребел магдырап, мээрге белчесинен батып жаткансып туюлат. Үстүн койдо тракторун тырылдатып, чотур жүрүптүр. Деди ал. Тракторун токтотуп кол булгады. Кайда шашам? Кербыштыны алчактатып жетип бардым. Бети башы чаң, көзү тереңде жылтылдайт, тиши кашкаят. Бутам жерден эле карамайы мурун жарат. Салам айтсам, башы эке бали калды. Кандайдыр мага кызыга тиктеп, кайда? деп сурады. Көзү башы гүлүңдөп, үстү башыман бир сыйра жүгүрүп өттү. Чолок сөгөткө эл көп, иш кызуу, иштейин деп жөнөгөнсүң го. Сыр беремби? Нарыда иш деп ооз көптүргөнү куйкума тийди. Жөн эле нары бери бастырып келем, деп суз жооп айттым дагы, үзөңгүгө чирене аттын ыйык жабын сылап мыкчыйдым. Кези келсе иш качабы? Мен эмне чакырдың? Жөн эле деди, чотур дагы чекесин тырыштырып. Чылым күйгүзүп кере-кере соруп алды. Бирдем айтчудай оозун жасап келип, кайра кандайдыр кайдыгер мүнөзгө өттү жөн эле. Аңча сөйкө прицепке чыкты. Зыгыры камырылгансып, кабагын чытып, билеген түрүндү. Дейм, кел айдабайсыңбы? Күн кечкирип кетти. Бекерчи кишиге теңелбе? Алар кандай жүрсө өз эрки. Кел айда. Бул кандай? Аңкылдаган катын. Ушуну менен 3 айтты. Бекерчи. Кыйратып салгансып, дулдуктап сүйлөйт. Кыжырым келди, бирок кантейин, катынга теңелейинби? Атымды моюнга бир чаап, эрди катындын трактору жумшарткан борпоңду даңканда тозоңдотуп жүрүп кеттим. Курчпыштыны ыргыштата камчылап, тизгинди жия-жия чытырайм. Баамымда ыйлай албай, күлө албай, өкөө тең аңкайып карап кала беришкенсиде. Заматта чоң жолго чыгып,
Экөөнүн алын көрөйүн деп акырын кыңкайып карасам, чотур тракторун от алдырып жатыптыр. Сөйкөсү дагы ак жоолугун сагызгандай кылактатып нары карап турат. Мени менен иштери жок. Чалмачыдан жыгылып чаңга оонап тургандай сына түштүм. Быйыл жаз жаанчыл болбодубу? Чолок сөгөттөн кайракысы куду сайдын камышындай мал аралап кетсе табылгыс болуп, кире карыштан баш алып катып бүткөн эле. Жыйнай албай оркунун иреңи саргаят экен дегем, кетээрде бир көрүп. Эми карачы, кобурган гана пая калыптыр. Ойлорду, жондорду албетте комбайн мойсосо керек. Жантаймада 2 ат кошкон чапкыч жүрөт. Кайсы бир уңкул-чуңкулдарда кол орок дагы бар экен. Бүгүн аяктуу буудай калгыдай эмес, жандын баары туш-туштан качырып, коен каштылап бөлө-бөлө имерип киришиптир. Жон-жондо ак кырман, адамдар кумурска сымак кыйма-чийме эрбеңдейт. Молу түлкелер тынымсыз тырылдайт. Кандайдыр ишкердүү жаң-жуңүндөр үзүл созул кулакка кирет. Кызыл жүкчү машинелер куйругулаш куушуп, улам алдыдагысы артына боз чаңдан көшөгө тартып салып, сары кайкыны ашып кетип жатты. Мүйүштөн чыга берсем, шактары тарбайган бай түп алманын түбүндө бир үй тигилип туруптур. Кошкана экен, ороп арасына кандайдыр бир тулга, сынган чийне, май бөңкө, парасы кыйшайган чапкы, дагы бирдемелер жаткансыйт. Эшигинде ою казылган кемегеге түтүн булатып, нары бери күйпөлөңдөп 2 катын жүрөт. Көзүм нары обочорокто күрөөнүн түбүндөгү тепейген ак чатырга кадалды. Жүрөгүм алдан эмени сезгенсип козголо түштү. Антсе да тагушого түз бастырдым. Ким болду экен дедим өзүмчө. Райондун убаликимин деп сунган бутун тартпай чиренип жаткандыр, ким болсо да. Кошканадагы катындар таңыркагансып тиктеп калышты эле. Мен оозумду кыбыраткан болуп баш ийкеп, саламдашкан өңдөнүп, кыя өтө бердим. Түпүрттөн уламбы, эшигине жетелекте чатырдан селсебеттин кызыл үйчүсү Шайыр чыга калды. Саламатсызбы? Саламатчылык? Келиң жигит. Келин лепетип атты жылуулап алды. Түшүң, түштөнүң. Карачы, бу ушундай шакылдаган түгөнгүр. Китепканага барсаң китеп тандап берип, тигин оку, муну оку деп калганычы. Келгендин баарына ушундай мамиле кылабы же мага эле ушинтеби? Анысын билбейм, дегиси менден эч тартынбайт. Бирөөнүн көзүнчө кепке сындырышка аракет кылып, түштө жокту жамап, кандайдыр бир билгени бардай шыңкылдап күлө берет. Күйөөсү армияда, бирок бир кемсингенин, ийинин кысканын көрбөйм. Тырмышып жүрүп, былтыр маданий агартуу кызматчыларынын курсуна барып келген. Ошондон бери кызыл үйчү. Аттан түштүм. Бутунун учу менен чуркап, атымды алып байлады. Чиркин. Мына ушунткени дагы көңүлүмдү көтөрдү. Чатырга кире берерде. Кайдан деп сурадым күлүп. Эмне, кызыл үйдү таштадыңбы? Көчүп жүрөбүз. Көзүңө май басып калганбы жигит? Көпкөн экенсиң да. Ал мүнөз көрсөтө ойсоктоп, күлүп төрдөгү орунга өттү. Мынакей газета, журнал, китеп. Өгүнө бир келип, китеп алып кетпедиң беле? Ошонун эртеси бияка чыгып келгенбиз. Бүгүн куржунубузду артынып кайра кетебиз. Иш бүттү. Эртеңден баштап кырманчылардан башка иштөөчүлөр жака түшүшөт. Шайырдай Шайыржан менен жүзмөз-жүз сүйлөшүп отурунун өзү да бир ырахат экен. Ар кайсы китебин кармалап, ардемени сурап көпкө отуруп калдым. Шайыр тегерек бет, мурду этектүү неме? Андай болгон менен сүйлөсү аппак тиштери жарк этип, Нарстеникиндей татынакай уурттары, кылгырган кара көзү кандайдыр көзгө жымсал, көңүлгө жумшак. Төш жактан кимдир бирөө созолон тыпырдап калды. Кызылды минсем оттобойт, кыранга буту токтобойт. Кыргыздан сулуу көп көрдүм, кылыгы сизге окшобойт. Бизге шашпай болду. Караны минсем оттобойт, кадууга буту токтобойт. Казактан сулуу көп көрдүм, кадыры сизге окшобойт. Дегеле боздоп барып, этегин муңкана таштап жатты.
2-3 үн чуу туруп сүрөп салат. Кадыр сизге окшобойт. Ыртына түшкөндө ошонун мукамы менен шайыр өзүнчө кыңылдап, анан мени кылая тиктеди. Жигит, биздин балдар кандай ырдайт экен? Жоктон көрө жогору, дедим мен күлүп. Жоктон көрө мейли, эң сонун. Ошентип астейдил ырдап берчи эр болсоң. Сынчынын сыңар өтүгү майрак. Бул кара жаакка кантип теңелем? Ичине катып жаткан айламасы көп. Анча-мынча тоото койбогон кишиче мыкчейип тим болдум. Шайыр аныма серп салган жок. Ойлуу тарта үндү улап кыңылдай берди. Жигиттер, силерге эрен жок. Көңүлүңөргө туура келгенде шак-шак айтып аласыңар. Ал суйкая тартып, олоң чачын артына силкип таштады. Силер деле ачык айта бербейсиңерби? Биз ошондой жаралганбыз садагам. Мен кулагымды түрө баштадым. Чында, эмнени каңкуулайт бу? Шайтан кыстап тура ушуну, деп ойлоп да кеттим. Жанагы үн андан бетер жакындап угулду. Корулдактагы коштоп таштады. Кандайдыр бир кобур-собур шыңкылдаган кыз күлкүсү кошул-ташыл болду. Садыр күйдүргү, деди шайыр. Анан бирдемесине кылт эте калгансып, көзү алдагандай өктөм күлүңдөп мага тигилди. Айтмакчы, тиги Селсебет акемин мыктысы экөөңөр жөнүндө айтылды кече. Раста, силердей шилиси күжүйгөн бойдоктор тигил каакымдан назик кыздар өндүрүштө жүрүшөт. Эмне болду? Дедим жай гана такыр кемебеген кебетеленип. Анткеним менен сестене түштүм. Эмне болмок эле? Жыйналыш болду. Силерди күчкүйөдөй колоктошпой иштесин дешти. Ким болмок эле? Комсомолдордун баары ошентип чыгышты. Жиним келди, чында. Ар ким өз жолу менен. Ушулар орокто экен деп орокко түшөбү киши? Мына кызык, мурчуйдум. Колумду шилтеп салдым. Көрүшөбүз. Бирок оюм шамал кууган жөө тумандай туш-тушка дыркырады. Азилге камдаган сөздөрүм оозуман ыргыды. Кайпактап бир пас турдум дагы. Болуптур, район жакта иш бар эле, дедим. Сылык коштоштум. Колхоздун активдери менен аралашып, райондун убакилдерине көрүнүп сүйлөшүп, бир көңүл көтөрмөкчү болгон максатыма да кайыл болдум. Үзөңгүгө бут саларым менен кер башты теминтпей лепилдеп, желе жорто желдей элпек жүрүшпөдүбү? Мага коңуздай кибиреп, бир ордунан жылбай жер таптап туруп алгансыды. Кандайдыр бир жанга кыстоо, көңүл тарыктырган жайдан зорго суурлук чыгып келаткансып, жүрөгүм лакылдайт. Дагы атымдын куйругун жулуп калса да, бир кыл чайбай батыраак алыстаганча, эптеп көздөн далда кеткенче шаштым. Кел деп, чотур адатынча жадырап тосуп алды кечинде. Төргөт. Кадимкидей барбайып төргө чыктым. Чотур ырсайып, кудуктай чуңур көзүн тереңдеп, жылтырата күлүңдөп, мен тууралуу ичке каткан кандайдыр сыры бардай кадалып тиктейт. Биртике кооптоно түштүм. Чотур күлүп жиберди. Барып келдиңби, эмне дешти? Кабагым бүркөлдү. Эмне дешмегиле? Аны сен билесиң да. Бир пас үндөшпөй отуруп калдык. Тышым мисирейгени менен ичим кыйсыпыр. Бир окумда. Катын, деди далис жака кол созуп. Берчи картаны, кайда? Мынагу даңкесени бир эси көөнүнөн чыккыс кылып, 2-3 калтыратып салайын. Ачуум келип кетти. Ойнобойм, дедим. Сен оозуңа кепил алып сүйлөсөңчү. Бир эле сен иштеп жүрөсүңбү? Даңкеси дейт. Чотур катынын колунан картаны алып, шашпастан карттап ортого таштады. Келеми, бир ойнойлу. Даңкесе десе арданасыңбы? Иштебей басып жүргөндө даңкесе дейт да, же жалганбы? Менин көзүмө жердеги карта көрүнбөй калды. Башыма кан тырышып, бетим ысып чыкты. Кемпирлердин таарындай одурайган киши сыяктанып коет. Эмне, сенин төбөңдү басып жүрөмбү? Иштей бербейсиңби? Мен үчүн иштеп жатасыңбы? Кудай урган. Тиртеңдебе, деди чотур жай. Макул, мен таар эле болоюн. А сен чыкчыйып кимдин чекесин жылыттың? Атаң экөөң окшошуп,
Бейдарман кемпирдин мойнуна учкашып отурасыңар бар болгону. Сенин ишиң жок анда. Чотур жара тартчуудай үңүрөйдү. Менин ишим бар. Жыйналыш сендей кер аяктардын эки аягын бир кончуна тыгыш керек деген уктуңбу? Бир жактан сөйкө чыкты. Чаңкылдап. Көрдүк чылмакай кишини, билдик билимдүү кишини, жакшы кишини. Көктө өттөй, колтоюп нары бери басканына көпкөн тура. Чекесинен тер чыкпаса эмне? Курту семерет да, пыш көрөбүз райком болуп кеткенин. Сиздер белгилүү жазуучу Төрөгөн Касымбековдон «Адам болгум келет» повестин угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта. Окуган Кипариса Сурахманова.